Geçиңиздер менен бүгүнкү тема аялдын тилиндеги бал менен у. Эркектердин типтери жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыздар, бул ооба акысыз сабак. Бирок акысыз сабак деген менен акысыз сабактагы канча акчага келген, канча билимдер бар бул жерде. Каймактарын сыгып беремин. Конспекттелеп алсаңыздар болот. Анан акылуу сабакта бардыгын майдалап чагып беремин. Аялдар тили менен 99% бактылуу да болсо болот, 99% бактысыз да болсо болот. Тилибизди биз сайрата бербей, керектүү жерде пайдаланышыбыз керек. Керек жерде өзүң чек араңды корго. Мага мындай сүйлөгөнгө болбойт. Сен өзүңдөн бала чакаңа дуа кыл. Менин жашоом жөнүндө ойлонбо, менин жашоомду Кудай түздөйт деп айтыш керек, коркпойлу. Биз андай сөздөрдү айтуудан тоо урап кете тургансып коркобуз. Күйөөбүз менен мамиледе дагы. Эркек сөгөткен, эми эркек деген сөгөттө ооба, эркектер ушундай да унчукпай эле коюш керек. Кой атаң кыйкырат азыр. Эмес кыздар, антип сени кыйкырып, сага каалагандай эмоциясын чачууга уруксаат бербешибиз керек. Сен өзүңдүн маданиятыңды өстүрүп, мага суу берип койгула, анан мага бул жерди бошотуп бербесеңер болбойт, мен алаксып кетип атам. Суу берип койгула, анан мага бул жерди бошотуп бергилечи, мен алаксып кетип атам. Негизи бул жерде ишиңер жок, Кайсыл жерде болбосун, биз билимдүүлүгүбүз менен өзүбүздүн кадыр баркыбызды көтөрсөк болот. Мени биринчи жолу көрүп аткан катталуучулар барсыздар, Мен Турсунай Керимбековна, интим гимнастика боюнча тренермин. Интим гимнастика кайсыл көйгөйлөргө жардам берет? Не трогайте. Все, давайте. Интим гимнастика менен заара кармай албай калуу, кын болчугунун кеңдиги, кеңейип калган, чоюлуп калган деп айтасыздар го, Кыз болосуздар кадимкидей эле. Кыздар, мен сиздерге оозумду толтуруп эле айта алам. Кадимкидей кын булчуңдардын бекембесе болот интим гимнастика менен. Жашаруу процесси жүрөт. Жел чыгуудан арыласыздар. Кадимкидей кыз кезиңизде кандай болсо кын булчуңуз, азыр дагы ошондой кадимкидей калууна келет. Так. Заара кармай албай калуу деген көйгөйлөрдөн арылсак болот. Азыр ал боюнча кыска айтып өтөм кыздар, интим гимнастика боюнча. Андан кийин аялдын тилиндеги бал менен у деген темада талкуу жүргүзөбүз. Психологмун, Казакстандын психологдор коомунун мүчөсүмүн. Психологияны, ислам чегиндеги психологияны Казакстандан окудум. Транзактный анализ боюнча. Транзактный анализ деген бул ошо установка, травмаларга байланыштуу курсактагы баланын жаткан психологиясынан баштап, түйүлдүк кезүүбүздөн баштап установкаларыбызды таап чыгабыз. Биздин кичинекей кезибизде 0 жаштан баштап алган травмаларыбыз, даже курсактан алган травмаларыбыз менен биз негизи өмүр сүрөбүз. Азыр интим гимнастика боюнча кыска маалымат, Мына бул биздин алдыңкы булчуңдарда. Элестетиңиз, алдыңкы булчуңуз, могу жакта сөөк жок, курсак бөлүктөгү бүткүл органдарды мына ушул алдыңкы булчуң көтөрүп турат. Оор көтөргөндө, төрөттүн аралыгы тез болгондо, стресс, депрессия болгондо, семирип кеткенде дагы эстроген гормону бузулуп, семиргенде алдыңкы булчуңдар бошой берет дагы. Мына кын булчуңу кеңейип кетет, төрөттүн аралыгы тез болгондо деп айтып өттүк, төрөттөн кийин дагы. Заара чыгуучу түтүк жөнү булчуңу да могу жак бошосо эле бошоп кетет. Клитордун булчуңдары. Бул боюнча акысыз дагы эфирим бар, Инстаграмдан көрүп чыгыңыздар. Ал жакта кененирээк айтканмын. Анустун булчуңу. Ал эми интим гимнастиканы бул жерлерде тешик жок го, бул жакты кантип бекемдейсиң?
ооба бул булчуңдарга да көнүгүү жасап жана кын анус аркылуу биз алдыңкы булчуңдарды кадимкидей бекемдейбиз. Эгерде биз берген эрежелер менен тупа туура жасасаңыздар кыздар, жыныстык катнашта мөчөнү киргизбей эркекти убара кылсаңар болот. Азыр жатасыздар, мөчөнүн кирип чыкканын билинбейт, же сизге дурус удовольствие жок, же күйөөңүзгө жок. Ал эми интим гимнастикадан кийин кадимкидей жыныстык жашоо жашарат. Клитордук эмес, вагиналдык оргазм алып каласыздар. Клитордук оргазм бул эми бир мүнөткө жетпеген убакыт болушу мүмкүн да. Шашып чуркап азыр мен бүтүп алайын деп эркектин үстүнө чыгып алып эле баягы кыска кумарланууга бата калуу да. Ооба бул дагы жагымдуу, бирок вагиналдык оргазм бул өтө узак болот. Жарым саат, 10 мүнөт, 10 мүнөткө чейин узарат. Жарым саатка чейин да болушу мүмкүн. Ооба, ал үчүн абдан аял менен эркектин ортосунда бири-бирине деген каалоо күчтүү болуу керек. Вагиналдык оргазм дегенде кын булчугунун ичинде эрогендик зона ойгонот. Бирок кын булчугунун ичиндеги эрогендик зона ойгонуп, кыз болдум, анан мен сөзсүз вагиналдык оргазм алам деген нерсе жок. Мени настройкалоо керек ошол секске, мээдеги денедеги блоктордон арылуу керек, жыныстык катнаш жөнүндө ойлорубузду жакшыртышыбыз керек. Мына ошондо сиз вагиналдык оргазм аласыз. Вагиналдык оргазм учурунда сиз сексте жоксуз да. Бул жерде как будто сиз башка дүйнөдө жүргөндөй болосуз да. Башка ааламда ошончо убакыт эркектин алдында дагы, үстүндө дагы сиз вагиналдык оргазм ала аласыз. Көбүрөөк эркектин алдында вагиналдык оргазм болот. Аял ушунчалык козуганда, ушунчалык аял дагы берилгенде алдыңкы булчуңдары ысып, могу кындын илепчелери бар эмеспи? Кындын илепчелери дагы кадимкидей багы булкүлдөп, монтип, бүлк деп ысып эркектин мүчөсүнө дагы бир укмуш бир таасирин тийгизет. Эркектин мүчөсүн кысып алсаңыздар болот. Жыныстык катнашта дагы соруу алсаңыздар болот. Эркектин мүчөсүн соруу ала турган көнүгүүлөр бар. Так, аны курстан айтабыз кыздар. Эми бул жыныстык жашоо аял эркектин ортосунда абдан маанилүү нерсе да. Тамакты апасы да жасап берет, эжеси да жасап берет, кызы да жасап бериши мүмкүн. Көчөдөн да курсагын тойгузуп алат, кирин дагы көчөдөн жудуруп алат, үйдөн башка адамдар дагы. Аял менен эркектин ортосундагы мамиле бул бир эле баягы бир бытовухага кирип кетпей, мындай бир 18+ смстерди колдонуу керек. Памперс ала келчи, картошка ала келчи эмес, түндөгү сонун бир кайф болгон түндө эркек менен талкууласуу болот. Жаным деп мындай, аны курстан айтам кыздар. Бул жерден айтпай эле коеюн, мындай үн тонуңузду өзгөртүп, эркектин мындай үнүңүз дагы урушун, могу бир анаконда деп эркектин мээсинде сакталып калбай, мындай менин аялым сексуальный деп мындай сизди бир мүнөткө дагы алыска таштап кетпеш керек кыздар. Бул аракет сиздерден көз каранды. Кадимкидей мүчөнү кын менен сорсо болот. Күйөөңүздөр мүчөнү сор берчи, арчака деп суранбай калат. Кын өзү жетиштүү ага. Кыздар, азыр суроолорго мен жооп бербейм. Азыр мен суроолорго жооп берсем, только суроо жооп эфир эле болуп калат да. YouTube'дагылар сиздерге жакшы көрүнүп аткан чыгар, Зара кармай албай калуу деген көйгөй бар. Жаш келиндер деле тилекке каршы. Жүрө бербегиле, сасып, памперстерди кабат кийип жүрө бербегиле. Кадимкидей без прокладки жүрүп каласыздар. Выделение дагы жок болот. Кадимкидей куп-кургак болуп жүрүп каласыздар. Бияка барганда туалет издеп буарып болбойсуздар. Чачыратып зара кылбай каласыздар. Кийимдериңиздер булганбай тыкан болуп калат. Бул ар бир аялдын каалоосу кыздар. Интим гимнастика курсубузга, айым сыры курсубузга келсеңиздер, интим гимнастика, психология, денедеги блокторду чечүүгө арналган проработкалар, төшөктөгү өрт аял техникалары, жыныстык катнашын алдында жасалуучу техникалар, 18+ смстер, мунун бардыгы бар. Жатыныңыздар да көтөрүлөт. Опушение алып калыпмын деп жүрө бербестен маткаңарды көтөрүп аласыңар. Жатын түштү, бүттү, курсактагы органдардын бардыгы түшөт. Туура жасоо керек кыздар. Туура эмес жасап алсаңар зыян болот. Мына кын булчуңар көптөгөн аялдарда азыр түшүп кеткен. Стенкалары ордунда эмес да. Салбырап, бошоп, бозоруп, кан жок бул жакта. Ал эми интим гимнастика жасаганда стенкалардын баарын туура иреттейбиз дагы. Мүчөнү кадимкидей кыса аласыз, кийин күйөөңүзгө мактана аласыз деп мындай. Дүйнөдө эки аял болсо, анын бирөөсү мен,
дүйнөдө сексуалдуу эле бир аял болсо ал менмин жаным. Сен мендей сексуальный аялда болгонсуң го, сага повезло деп мындай мактана аласыз. Аялга сексуалдуулук берилген, ар бир аялдын боюнда сексуалдуулук бар болгону өзү эле ошол сексуалдуулугун ойготуп алса жетиштүү. Өз аракет кылуу керек. Сизди бирөө барып кечирип коюңуз, ал болбойт ал кыздар. Ошол биз билимдерди беребиз. Сиз ошону колдоносуз, анан сексуальный болосуз да төшөктө күйөөңүз экөөңөрдү аңдып отуруп алып, давай үстүнө чыксаң, эми өпсөң, анан астыңа түшөйүн деп сурансаң, эми анан монтип үн чыгарсаң, эми жаныңарда эч ким карап турбайт да. Кыздар, өмүрдө андай нерсе болбойт, эми Кудай сактасын андайдан. Аял менен эркектин ортосундагы жыныстык катнаш бул аял эркекке гана тиешелүү. Өзүңөр аракет кыласыңар. Күйөөңөр дагы үн чыгарып койчу, мынтип койчу деши мүмкүн, бирок силер аны баягы мээңерге куюп ала албашыңар мүмкүн да. Күйөөңөрдү критика катары түшүнүшүңөр мүмкүн. Ошон үчүн мындай төшөк маданиятында эске алуу керек кыздар. Биринчи эркектердин типтери жөнүндө сүйлөшө кетели дагы, анан ошол аялдын тилиндеги бал менен у деген темада сүйлөшсөк кандай дейсиздер? Мен ютубтагы катталуучуларым, ага дагы сиздер макулсуздарбы? Комментарий көрүнбөй атат, билбейм эмнеге көрүнбөй атат, же бул жактан комментарийди жаап салганбы? Ошондой кылалыбы кыздар? Могу оргазм албайм, мен уялам деген кыздар, давай мына үстүнө чык, уялба, кийим жетсең мындай кылып кирип кет деп айтпайбыз кыздар. Ар дайым күйөөңөрдүн койнуна жаңы аялдай болуп киришиңер керек. Жаңы аялдай дегенде кандай? Жата калып эле туруп кийимдерди чече калып, анан күйөөңөрдүн койнуна тап этип кирип кетип, тоголонуп кирип кетип, май сасып кирип кетип, менструация жыттанып кирип кетпей, мындай күндө жаңы аялдай. Давайте азыр жасап көрбөйлүбү? Жаңы аял деген кандай? Жаңы бүгүн күйөөңүзгө турмушка чыксаңыз, кантип отурат элеңиз күйөөңүздүн жанында, кантип отурасыз? Взглядыңыз кандай болот? Давайте комментарийде жүрүп салалычы, сиздердин оюңуздар бөлүнүп атабы? Кыздар, мына жаңы аял техникабызды кантип аткарасыз? Жаңы аял кантип болосуз? Давайте, күйөөңүзгө бүгүн турмушка чыктыңыз. Жаңы аял, жаңы үйлөнгөндөй отуруңузчу, күйөөңүз менен как будто жаңы үйлөндүңүз, биринчи жолу конокко бардыңыз, ошол образды көрүңүз, күйөөңүздүн жанында отурасыз, анан төшөккө кирдиңиз күйөөңүздүн койнуна. Күйөөңүздүн койнуна киргенде кандай киресиз? Эптеп септеп эле барып оозуңузду ачып жатып каласызбы, же мындай аярланып, назданып киресизби күйөөңүздүн койнуна? Элестетип көрдүкпү? Азыркы сырткы абалыңыз деги эле сырткы көрүнүшүңүз ошол күйөөңүздүн койнуна жумшак кирип кетүүгө жооп берет бекен? Чачыңыз, кийимдериңиз, денеңиз жооп береби? Күндө жаңы аялдай күйөөңүздүн койнунда утаганга үйрөнүңүз. Адат кылыңыз. Колуман келбейт, каякта унутуп каласың да, чарчайсың да деп анан келип анан балаңызга, жатпайсыңбы бала, уктабайсыңбы, өчүр телефонду деп алып күйөөңүздүн койнуна кантип созулуп кирип кетесиз? Жок кыздар, ошол күндө балдарыбыздын жанында дагы өзүбүздүн ролубузду билип, көчөдө да, үйдө да өзүбүздүн ролубузду билип, күйөөңүздүн койнуна жаңы аялдай болуп, күндө жаңы аял ролун аткарыңыз. Жаңы үйлөнгөн күнү сизди урбады го. Жаңы үйлөнгөн кезде сизди сөкпөдү го. Сиз тилиңизди иреттей берсеңиз, маданияттуулугуңузду сактай берсеңиз, эркек ошого үйрөнөт. Мындай эркек өзү эле өзгөрүп кетет экен да кыздар. Сиздер ойлобуңуздар, Турсунай Керимбековна бул психолог болом, мен интим тренер болом, мен акча табам деп келип калган деп. Жок кыздар, менин башыман да көптөгөн сыноолор өткөн. Кандай гана сыноолорду башыман кечирип эдим. Таяк жедим, даже кээде күйөөм уруп салат эле, мен түшүнбөй калат элем эмнеге урганын. Ошентип анан мен психологияга келип калдым да. Ажырашуу болду биздин өмүрүбүздө дагы. 2,5 жыл экөөбүз эки жакта жүрдүк. Измена болду. Бирөө эмес, көп. Экөөбүз да кошунадай жашап жүрдүк. Мындай аял эркек деген бир атыбыз эле болбосо, ортобузда мындай бир жакындык жок эле да. Мени бул кадимкидей тынчсыздантат эле. Кыздар, жаңы аял образын жасап көрдүкпү? Мында кичине жагымдуу болдубу? Бирок
өмүр өтө берет экен, кандай жашасаң деле, күйөөңдү критикаласаң деле, урушсаң, талашсаң деле өмүр өтө берет. Бирок бир үй бүлөдө, бир крышанын алдында жашагандан кийин баягы аялдык бактыбыз үчүн күрөшсөк болот. Кадырыңды көтөр, туура сүйлө, сен тилиңди туура пайдалан. Аялдын тилиндеги бал менен уу бүгүнкү тема, тилиңди туура пайдалан, сен маданияттуу боло бер, сен билимдүү боло бер, ал эркегиң ал өзү эле өзгөрүп кетет. Ал эркек ушундай зат экен да, кыздар. Мен да ойлогом, менин күйөөм өзгөрбөйт деп. Мен кайсы жерде аял эркек жөнүндө сөз болсо, алымдардын айтканын уксам, кайсыл жерде болбосун, менин күйөөм өзгөрбөйт дейт элем да. Кашшайып туруп алат элем. Силер менин күйөөмдү билбейсиңер да деп айтат элем. Көрсө мен да жаңылган экенмин. Аял өзгөрсө Аллам өзгөрөт деген сөз бекеринен эмес экен. Аял өзгөрсө бала чакаң өзгөрөт экен, ачылат экен жашоого. Аял канчалык балдарына дагы тилин ирээттеп сүйлөсө, балдардын дагы жолу ачылат экен, өзүнө ишенимдүү болот экен. Мындай эркеги дагы ошол аялга карап мамиле кылып калат экен да. Азыр биринчи эркектердин типтери жөнүндө сүйлөшүп алабыз дебедикпи, кыздар? Биринчи 4 тип бар эркектерде. Көп эркектер бар. Көбүнчө эркектер ошол визуалдар бар, анан интеллектке карагандар бар, мүчөсү менен көргөндөр бар, аудиалдар бар. Көбүрөөк эркектерде мунун бардык эркектерде бар. Мисалы, сиздин баарыңыздардын бул жерде канча аял, 1000ге жакын аялдар отурасыздарбы? 1000ге жакын аялда ошол баарыңардын күйөөңөрдө аудиал бар, баарыңардыкында визуал бар, баарыбыздыкында ошол баарыбыздыкында эле интеллектти талап кылган эркектер бар да, баарыбыздыкында ошол мүчөсү менен көргөндөр бар. 25-25%. Ошонун ичинен көбүрөөк бирөөгө басым жасаган бар да. Мисалы, аудиалдар. Алар кандай болот? Сен Аллам бир тарап болсо да эркегиң тарап болуп, эркегиң сөзүн сүйлөп, жаным, сеники туурада, сен ушундай балаңа кийим бир нерсе алып келип койсо, сен балаңа ушундай күйүмдүүсүң да, мого. Ушундай сонун атаң бар да, сага оюнчуктарды алып келип берип койду да, сага монтип кийимдерди алып келип берип койду да десең болду. Ал мындай ошол тилге кирип кете берет да, дагы ошондой нерсени кылгысы келе берет да. Бир килограмм пияз көтөрүп келсин, мейли, 1 килограмм пияз алып келсе эле сен, менин күйөөм бүт бизди багат, үйдөгү продуктуну бүт менин күйөөм камсыздайт деп кой. Ал аудиалда, ал сөзгө кирип кете берет. Ал чындап эле баардык продуктуну алып келүүгө тырышат, алып келе баштайт. Даже сен ага, менин ата-энем сени ушундай жакшы күйөө балам бар деп мактады, сен сонун күйөөгө тийгенсиң, сени дайыма түшүнүктүү да, ушундай барып ата-энеңкине барып тур деп жөнөтүп турат. Менин күйөө балам ушундай жакшы күйөө балалуу болгон экен десең, өзү жөнөтүп турат сени ата-энеңкине. Өзү алып барып келип турат. Себеби алар аудиалдар, алар сөзгө кирип кете берет. Сен эгерде күйөөңө мен кандай сен сонун аял алгансың, карасаң, сен сага повезло, мендей аял алып алгансың, деп койсоң, ал ошону чындап эле үйрөнөт дагы, сизге ошону айта баштайт. Мен сонун аял алганмын да, мен ушундаймын да, мага повезло деген сөздөрдү өзү айта баштайт да. Кыздар, биринчи айтып көргүлө, колдонуп көргүлө. Менин күйөөм андай эмес, кыздар. Менин курсума катышкан айымдар билет. Кыздар, комментарийге маани бербеңиздерчи, комментарийди жандырдым. Угулбай калбайын, көрүнбөй калбайын, мага ютубтагы комментарий көрүнбөй атат. Хотя бы сиздер жакты мен билип турайын, үнүм кандай, башка, Так, туурабы кыздар? Менин курсума келген аялдар билишет. Кээ бир аялдардын күйөөлөрү бар, алар мүчөлөрү менен көрөт. Жанагы айтып атпайбызбы? Аудиалдарды атпайбызбы? Аудиалдарга эгерде сен белектеле бербейсиң, сен эч нерсе менен ишиң жок, сен досуңдун аялы болсо машина алып берип коюптур, анан мындай кылып койду, ал аябай ээрчитип монтип жүрөт, өзү кийим тандап берет дедиңби, бүттү, сен күйөөңөн эч нерсе ала албайсың. Анткени сен аны критикаладың да. Ал сага сөз менен да, көз менен да бүт жактан жабылат. Сени көчөгө ээрчитип алып чыккысы да келбейт. Ага вообще критика өтпөйт. Аны только ошол тилиңди тарбиялап эле сен зорсуң деп туруш керек. Анан керек жерде мындай өзүңдү мындай көрсөтсөң болот. Мисалы, аудиалдарды эле минтип айтышым мүмкүн да. Эркектер 2 аял алса болот, каражаты жетип турса, неге 2 аял алган болбосун деген сөздөрдү айтып коюшум мүмкүн да. Андайларга сен мындай деп айтсаң болот.
Эми кыздар ар кандай учур бар. Мисалы мен кээ бир учурда айтам аялдарга, аялдар эзилет да, менин күйөөм экинчи аял жөнүндө сөз кыла берет, мен сыр бербей күлүп коем деп. Сен эмне мышыксыңбы? Сыр бербей күлүп коюп отура бергиле. Жаның барго, тилиң барго, колдонбойсуңбу? Билбейм, бир кандай аялдар эле күйөөсүнүн экинчи аял алганына макул болбосо, билбейм, менимче аялдардын 99% күйөөлөрүнүн экинчи аял алганына каршы. Ютубта эркектер отурат дейт. Кыздар, менеджер кыздарыбыз, алтындарыбыз, эркектерди кирип блоктоп коюңуздарчы, пожалуйста, жандарым. Анан неченде айтатым эле? Экинчи аял жөнүндө сүйлөсө, сен мантип сыр бербей, күлүп, жакшы аял болуп отура бербей, айланып кетейин, бер ответин. Эмне сен тряпка болуп отурасың? Сенин көзүңчө эмнеге айтат? Сенин көзүңчө эмнеге сүйлөйт? Сен сага жакпай турганын билип туруп эмнеге антип айтат? Сен эмнеге уруксат бересиң экинчи аял жөнүндө сүйлөгөнгө? Уруксат бербесең, эгер кааласаң, пожалуйста, экинчи аял алсын, ооба, мен эгоист болбойм десең, пожалуйста, бул динде бар. Мен ак эч нерсе деп айта албайм, мен каршы чыга албайм да. Андай болсо, пожалуйста, алтындарым, алтынсыңар анда, ушунчалык залатойсуңар да. Анан экинчи аялга эгерде уруксат бериңер келбесе, анда чыкпайлы тишиңерди көрсөтүп монтип отура бербегиле. Ответти бергиле. Алардан биринчи мага айтып кой, мен тийип кетейин деп айткыла. Өзүңөрдө мындай катуу кырмагыла да, мындай катуу десе, алардан биринчи айтып кой эмес, антсең сени тоготпойт да ошо күйөөң. Ал эмеле дейт да, эмне болуп атасың дейт да. Себеби эркектер мындай агрессивный аялдар менен сүйлөшкүсү келбейт. Алар уже эркек да. Эркек болуп көрүнөт да, аны менен мушташып урушкусу келе берет да. Дагы мындайлар бар. Кээ бир жерде мынтип айтышы мүмкүн. Эми экинчи аял жөнүндө экинчи аял алабыз да эмес, жөн эле эми эки аял алса болот, эркек тапса десе айтсаңар болот. Азыр аялда эркекти акча таба алат. Аялдар эркектин акчасына көз каранды болуп жашабайт азыр. Бакса эмес, биринчи аялы башка жерге тийип кеткенине чыдаса алса болот деп айтсаңар болот, кыздар. Мен силерге жалаң эле, ой жаным, сенин алып келгениңе мен ыраазымын, сен зорсуң, алтыным, жаным дегенде эмес, туура сүйлөгөндө бардык жерде үйрөнүшүбүз керек да. Мактаганда макта, пардан бергенде бер, аны жертва кылганда жертва кылып кой. Жаным, сен чарчап кеттиң, келчи, мен сени колуңа массаж кылып берейин, бутуңа массаж кылып берейин, жаным. Мен үчүн иштеген колдоруңдан карачы, мен үчүн иштейм деп сенин колдоруң кезилип кетиптир деп аны жертва кылып койгула турган жерде. Керек жерде айтып кечирип кой, айланып кетейин. Сен бар жерде эле сен темир эмессиң, ал сен программа эмессиң го, сен компьютер эмессиң го, только жакшы сүйлөй турган компьютер, жакшы сүйлөй турган буюм эмессиң го. Керек жерде ответти бере турган жерде бериш керек, кыздар. Ким болсо да, аудиал эмес, башкасы болсо дагы. Мүчөсү менен көргөн эркектер бар да. Аудиалдар деп атабыз го. Аудиалдарга сен көчөдө аны мындай тигиндей деп баягы сүйлөп койсо дагычы, ага кээде мындай, кандай деп айтсам, аудиалдарга айтор кулагына жакшы сөз куюп турсаң эле болду да. Ал көбүрөөк баягы сөзгө маани берет да. Мүчөсү менен көргөн эркектер бар да. Ага сен канча мактаба, канча жымыйба, канча жакшы аял болбо, кайын журтуңду канча сыйлаба, сен анын мүчөсүн тойгуза албасаң, сен анын көзүнө аял болуп көрүнбөйсүң. Ал баары бир измена кылат, баары бир ал башка аял алышы мүмкүн. Ал үчүн биринчи жашоо бул жыныстык жашоо. Негизи эркектердин өмүрүндөгү эң маанилүү нерсе бул жыныстык жашоо. Анткени ал эркектин табияты. Сен эркек менен жашап атасың го, сен аял менен жашап аткан жоксуң го. Совсем эле сен не десең деле макул, эмне десең деле макул, эмне кылайлы, ушундай кылайлыбы деп эле сенин көзүңдү карап, оозуңду карап тура берсе, андай эркек менен жашай албайсың. Кыйналып кетесиң андай эркек менен жашагандан. Мүчөсү менен көргөн эркектер бар, ал аялы семирип кетсе деле, тамагы бышпай калса деле, плову бир күнү шооло болуп калса, бир күнү катуу таштай болуп калса деле, аны мүчөсүн тойгузуп койсо, ал эркек ал аял үчүн баарына даяр. Ошол аял үчүн өмүрдөн жалгыз башка аялды карабай өтүүгө даяр да. Түшүндүрө алдымбы? Эгерде билиңиз да, эркегиңиздин түйүн билип алыңыз. Эгерде мындай кээ бир эркектер, аялдар бар да,
мындай күйөөм төшөктөн башканы сүйлөбөйт, мен чарчап кеттим дегендер бар. Эгерде күйөөңдү сүйсөң, башкага бөлүшкүң келбесе, сен кааласаң каалабасаң анда төшөк өнөрүн үйрөнүшүң керек. Мээңди тазалап, чарчабай, убактыңды ошол жака бөлүп, мындай дисциплина болуш керек сизде. Сырткы келбетти карап, ошол көбүрөөк энергияңызды сактап, төшөктөгү өрт аял техникаларын жасап, интим гимнастика жасап, айтор сен ошол төшөк жагына көбүрөөк маани беришиң керек. Анан могу Жылдызбек дегенди блоктоп салгылачы кыздар, могу азыр жаңы подписка болду да бизге. Эркек окшойт. Кыздар, пожалуйста, Жылдызбек дегенди блоктоп салгылачы. Анан мындай бар. Ошол эгерде жыныстык катнашка эле маани берип, сиз жана сексте сонун өнөр көрсөтүп койсоңуз эле, сиздин көзүңүздү карап калган болсо, анда андай эркекке сиз көбүрөөк ушул жагыңызды көрсөтүңүз да, мындай жыныстык катнаштагы өнөрлөрүңүздү көрсөтүңүз да. Чарчабаңыз, энергияңызды өзүңүзгө сактап, эркегиңизден сурап, азыраак иштеп жашаңыз да. Себеби дегенде бул измена, бул аялда катуу жагат да. Изменада күйөө менен тиги любовница жыгылбайт. Изменада аял жыгылат. Анан мындай бар. Дагы бир тип бар. Алар көбүрөөк интеллектке карашат да, мындай өздөрү интеллигентный адам болбосо дагы сөздөр ордунда, маданияттуу мырзалар да, мындай оюн көз менен дагы, сөз менен да жеткире алган, чалчаңдап көп нерсени сүйлөй бербеген, күлө турган жерде күлгөндү билген, сүйлөй турган жерде сүйлөгөндү билген эркектер бар. Андай эркектер табышмандуу да болушат. Андай эркектерге мындай кийим стилди да карайт. Андай эркектер өтө чарала, марала, бозала, созала эмес, мындай сонун, яркий, мындай однотонный, классический кийимдерди кийген аялдар менен бирге өмүр сүргүсү келет. Ошондой эле андайларда баягы далын тийик алып турган, мындай осанкасы түз, королева сыпаты бар аялдар менен аябай баарлашканды жакшы көрүшөт. Королева деген ким? Королева деген бул бүкүрөйүп жүрбөйт го. Бүкүрөйүп отурган адамдын энергиясы да кетип калат, көзүнүн нуру да кетип калат. Королева деген бул далысын түз кармап, сөзүнө баягы ар бир сөзүнө жооп бере алган, тилине так, кылыктанганда кылыктана билген, жылмайганда жылмая билген, эркегине кеңеш бергенде кеңеш бере билген аял да ал. Королева сыпаты бар аял. Эгерде күйөөңүз ошондой болсо, анда чалчыңдап ар жерде ар нерсени сүйлөй бербей, мындай маданияттуу болуш керек, аудио китептерди угуңуз, жазганда мындай диктант жазат го кичинекей балдар, мектепте окуучулар, ошол сыяктуу кылып мындай көркөм чыгармаларды көчүрүп дептерге жазышыңыз керек. Тил көнөт, көз көнөт, мээ көнөт. Ошону баягы сөз менен кайталап, мисалы могу жерде бир жерде бак чиркей, булактын суусунан бир урттам ичсең, суусунун канат деген сөз болсо, сиз ошону көркөм окуп туруп дептерге түшүрүп аласыз да. Эркектердин типтери үчүн аялдар аракет кыл. Эркегиңер менен жашайсыңарбы, демек аял болуп жашаганды үйрөнүш керек. Аялдар көбүнчө жеңди түрүнүп, хозяйка экенибизди билбейбиз же хозяин экенибизди билбейбиз, аял же эркек экенибизди билбейбиз да. Бирок бактылуу болууга сөзсүз аял аракет кылуу керек, изденүү керек. Мен дагы сиздер сыяктуу ментай изденген аялмын. Ар бир жерде тилимди ирээттеп сүйлөгөнгө аракет кылган, күйөөмө эмне керек болсо ошону берүүгө аракет кылган аялмын. Мындай маданияттуу жазылган китептерди окуш керек. Андай интеллигентный, мындай интеллекти талап кылган эркектер кандай болот? Алар аялдан даже СМСти туура жазганын жазса, мындай ошондойлорду да баалайт да. Туура жылмая билген, мындай отуруп алып эле терин эле монтип жылмайта берген эмес, мындай туура жылмая билген, өзүнүн оюн туура жеткире алган аял менен
бирге бактылуу болгусу келет. Үн тонун дагы мындай көзөмөлдөгөн аял менен мындай көп баарлашкысы келет, ошондой аял менен жашагысы келет. Алардын кыялы ушундай. Анан дагы бир тип бар, алар визуалдар. Алар аялдарынын, чачтарыңды тарасаң, сен плойкаласаң, мондай майкаларды кийсең, сен кымбат кийимдерди кийинсең, сага мондай классикачы, сага мондай кийимдер жарашат. Давай жынс алып берем сага. Боенуп жүрсөң деп, алар аялдын көбүрөөк стилине, сырткы келбетине басым жасайт. Аларга дагы, визуалдарга дагы тамак эптеп эле берип койсоң деле, ал ошо сырткы келбетиңди мындай жакшынакай болуп жүрсөң, сени менен тыпылдап эле көчөдө бир жакта ээрчишип эле жүрө берсе болду ага. Анан кээ бир эркектер бар, мындай үйдө жакшы сүйлөйт да, көчөдө сүйлөбөй коет да. Андайлар визуалдар. Же интеллекттер да, баягы визуалдар дегенде, баягы көчөдө мындай аялынан анча уялышы мүмкүн да, себеби дегенде ал сырткы келбетке көбүрөөк маани берген эркектер да. Сырт көчөгө сен сонун болуп, кооз кийимдерди кийип алып, жакшынакай болуп чыксаң, сени менен кудуңдап көчөдө ээрчишип жүрө берет. Же байкасаңыздар, кээ бир эркектер көчөгө чыкканда бактылуу болуп калабы, сизге жакшы сүйлөп калабы, байкасаңыз мүмкүн анда сиздин күйөөңүз визуалда, үйдөн жакшы сүйлөбөй, анан көчөгө жасанып чыкканда сизге жакшы сүйлөп эле, мындай сизге мындай сизди ухаживать этип эле, көчөгө чыкканда башкача болуп калса, демек ал визуал да. Билип алыңыз эркегиңиздин тибин. Так, кыздар, эми кантип билем десеңиздер, эми айтып өттүм үстүртөн. Анан бул боюнча онлайн сабакта айтылат негизи. Азыр айтсам, ошол типтер боюнча эле бүтүп кетет экен да сабак. Бүгүнкү темага кайрадан келсек. Аял тили менен 99% бактылуу да болот, 99% бактсыз дагы болот. Бүгүнкү тема аялдын тилиндеги бал менен уу. Мен аялдарды күнөөлүү дебеймин. Мен андан алысмын. Мен ар бир аялдын бактылуу болушун каалаймын. Ар бир аялдын мындай кадыр-баркы бийик болушун каалайм да. Кээ бир аялдарды көрсөң, соолуп, күйөөсүн жоготуп алуудан коркуп, энергиясы жок, фигурасы бузулуп кеткен, чачтарын дурус тарабаган, өңү өчүп кеткен, чачтардын энергия жок болсо, чачтын өңү да өчүп кетет, мындай бузулуп кетет да чач. Мындай бирдеме быжыгыр козунун жүнүндөй бир бела болуп, мындай же тармал эмес, же мындай нормальный эмес, айтор мындай чачтардын өңү бузулуп, формасы бузулуп, эстрогени төмөндөп кетет да. Ошондой аялдарды көрсөм, мен ушул аял мындай өзүнө келсе го дейсиң да, мо жашоодо эмне жашап жүрөт мо аял дейсиң да. Ошол тилибизди иреттөө бир эле күйөөбүз менен мамиледе эмес, тилибизди иреттөө бардык жерде керек. Сен кайын журтуңда болсоң дагы, балаң менен мамиледе болсоң дагы, коллективиң менен болсо дагы, ата-энең менен болсо дагы, балаң менен бардык жерде тилиңди иреттөө маанилүү. Азыр күйөө менен мамиледе айта кетели. Тил иреттүү болуш үчүн, кыздар, биринчи оюбуз иреттүү болуш керек. Сен ичиңде эмне бар, тилиңден ошол чыгат да. Сен ичиң толуп кайнап, негативге толуп турсаң, сен тилиңден кантип ширин сөз чыгат. Кыздар, азыр мен YouTube'дагы көрүүчүлөрүм да көп экен. YouTube'дагы көрүүчүлөрүм менен бир байланыш боюнча кандай көрүнүп атам, жакшы көрүнүп атамбы, сиздердин комментарийлер мага көрүнбөй атат. Бир көрүнүп эле жок болуп кетип атат. Кызыктуу болуп атабы сиздерге? Биринчи жолу менин эфириме катышкандар барбы? Инстаграмга кире албай жүргөндөр бүгүн кирип калдыңыздар, алтындарым, акманай, жандарым, кыздарым, баарыңыздар бар турбайсыздарбы бул жакта, Жакшы. Кыздарым ого. Жакшы. Мен биринчи жолу дегендер абдан көп экен. Жакшы. Инстаграмда жана YouTube'дагы катталуучуларым, сиздерге терең таазим кылам. Мага ишеним артып, убакыт бөлүп атайын бир жакшы билим алып алсам экен деп угуп турганыңыздарга мен чексиз ыраазымын. Дагы да менин жоопкерчиликтүү
болуу керек деген сезимдеримди дагы да ойготтуңуздар. Мындай күйөө менен мамиледе айта турган болсок, эми күйөө менен мамиледе ар кандай. Азыр эле бирөө жазбадыбы, күйөөң тишин жуубаса эмне кылыш керек деп. Тишиң сасып атат, тишиң жуубайсыңбы? Жуучу тишиң десең критика да. Бирок тиши сасса да жашап атпайсыңбы? Эртең тишин таптаза жууган эркекке тийгениң менен ал башка жагы менен сени кыйнап коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн аны мындай башкачараак айтса болот да. Ошол күйөөңдү алып бар. Сен айт да, мисалы, жаным, мен жонуп, тиштериме чейин жууп, сага мындай жагымдуу болоюн деп мен даярданып алдым, жаным деп. Анан колдорунан жүрсөң деп, колдорунан алып барып, ваннага алып кирип, жуунтуп, да аны беш баладай кылып жуунтуп алып, анан дагы турсаң, далыңан берсең, мен жуушуп берем, эмне болуп турасың, эмес. Ваннага алып кирип, жумшак суудан коюп, эми ал өзүңө приятный болот го, эми жуунбаган эркекти ошентип үйрөтсө болот да. Кээ бир эркектер бар да, жуунбай эле аялдын койнуна кирип кеткен. Эми ал дагы маданиятсыздык, бирок эми ал билбесе, сен аны жуунбасаң жатпайм десең, жатпасаң жатпа дейт да. Ал жыт бутка карабай жата берген аялдар менен ал ынтымактуу жашай берет да. Табышы болот ошондой аялдарды. Ошон үчүн аны колунан алып барып, душуңа же ваннаңа алып кирип, ал жуунганда дал ошол момент сен пайдаланып калышың керек да. Жаным, сен жытыңа мас болдум. Сен менен өбүшкөндө дагы башкача болду. Сенин жыт бүт денеңден, бир илебиңден чыккан жыт, денеңден чыккан жыт мени мас кылып койду, жаным. Сен үчүн мен бир өмүр не десең даярмын го, жаным деп ошондой жерде айтып коюш керек да. Сен күрүч сахар десең, мен сахар деп жашайм, жаным. Сен могу мен сенин жаныңда бир таш алып берүүгө, алам бир тарап болсо, мен сен тарап болуп жашоого даярмын, жаным деп. Ошондой жерде сен айта калышың керек да, анын жуунганын маанилүү экенин мындай билгизип койсоң болот да. Эми эркек жыттанып турса, сен жыныстык катнашта рахат ала албашың мүмкүн. Эми сен оргазмга кирип кетсең, эгерде лаззатка кирип кетсең, ал жыт билинбей калат. Себеби дегенде, могу жыныстык катнашта аялда да либидо көтөрүлгөндө, эркекте да либидо көтөрүлгөндө, жыт сезүү органдары өчөт да. Жыт сезүү нерв системаларыбыз бар эмеспи? Жыт сезүү өчүп калат дагы. Сен жыттан башка ошол мүчөсүн көрө эле рахаттанып, жыргап, тучокко чыгып кетесиң да. Бирок ага чейин сен жытка маани бере берсең, сен оргазм ала албайсың да. Ошол процесске кире албайсың. Бир өмүрдө бир эң бактылуу мүнөттөрүңдү өткүзүп жибересиң да. Так. Мисалы белек аларда кандай болот? Сен мен жөнүндө ойлоносуңбу? Мен билесиңби, мен аялмын го мен. Мен сенден белек алгым келет. Мен акча тапсам деле мен баары бир эркектен белек алгым келет да. Десең, сен белек ала албайсың да. Сен ага бир эмоцияңды, бир уруш, критика деп жазып атасың, сөзүңдү критика деп жазып атасың мээсине. Сен аны башкача тил менен жеткирүүң керек да. Алып келген нерселерин мактап, бир пияз алып келеби, картошка алып келеби, эмне кылса да баарын айтып мактайсыз да. Анан күйөөңүзгө заказ бере баштайсыз, жаным. Кичинекей майда нерседен баштайсыз. Сизге күйөөңүз белек бербесе, анан сен бүгүн эле туруп, жаным, мен магазинден 5000 сомго көйнөк алып көрдүм, алып берчи мага, телефон көрдүм десең, күйөөң жок дейт, жабылат. Себеби сага акча жумшап көрбөгөн али. Сен өзүң акча жумшап көрбөгөнсүң. Курс, менин айым сыры курсум 2000 сом десе, офлайн формат 5500 сом десе, деп өзүңө жабылып атпайсыңбы? Акча жок деп. Ошол күнү сен барасың да магазинге барып, бытыратып, акчаңды берекесиз кылып жок кылып саласың ал акчаны. Просто сен өзүң акча жумшап үйрөнбөгөнсүң, жумшабайсың да. Ошол сыяктуу эле эркектер дагы бизге акча жумшагысы келбейт. Кыздар, YouTube'дан аябай чоң көрүнүп атам, мен мондай семиз эмесмин, бирок бетим чоң көрүнүп, YouTube'дан көргөн сайын өзүмдү мындай чоң эмесмин да, же экран жарып коюп калганбы. Так, кыздар. Анан могу. Так, да, эмне жөнүндө айткым келди? Майда нерседен баштайсыңар деп айтып атам да. Майдадан. Даже сиз сөзсүз эле бир
майда нерсе дегенде бир шоколад бирдеме эмес керек болсо эч үйгө тамак аш алып келбеген болсо картошка пияздан башташыңыз мүмкүн. Ал мен белек алуу сабагымда бар кыздар анын баарын чагып майдалап чайнап оозуңуздарга салып берем, сиздер жутуп аласыздар. Анан өмүрүндө белек бербеген эркектер деле берет. Мен да ойлогом, мен ыйлагам күйөөмө, мен да айткам го, мен деле эркектин камкордугунда жашагым келет деп күйөөмө көрсөтүп ыйлап, көрсөтпөй ыйлап, артист эле боло берген экенмин да, жөн эле убактымды кетире берген экенмин да. Жашашты билбейт экен бизде көрсө. Мен ойлодум, мен деле эркектин камкордугунда өмүр сүргүм келет го. Мага деле күйөөм көңүл бурушун каалайм го дейчүмүн да. Телефондун ичине кирип кетсем экен дейчүмүн да. Кыздар, мен телефондун ичине кирсем эле күйөөм мен карап отура бере тургандай. Кызык эле сүйлөгөн экенмин. Азыр мен күйөөмдүн жанына барам. Күйөөм телефонду коет. Мындай ал өзү аны маданиятсыздык деп түшүнүп калды да. Себеби жанында жакшы ылайыктуу, өзүнүн жакшы тарабынан көрсөтө алган келинчеги бар. Дагы сөксө, күйөөң сөксө, эми эркек сөгөт экен да, сөктү деп чыдап отура бербей, сен андай жаман сөз укканга ылайыктуу эмессиң, сен аялсың, сен жакшы сөз угууга жаралгансың, чыдап отурба, сен эмне сөксө чыдап отурасың? Сен антип эркекке мындай бир ойду келди, туш келди мамиле кыла берүүгө жаралган эмессиң, сен эркегиң ал үчүн тийген жоксуң. Сен сый-урматка бөлөнүүгө, жакшы сөз угууга тийдиң. Уруксат бербе сени сөккөнгө, урганга. Эркек антип сени сөккөнгө да, урганга да акысы жок. Сени сөксө мындай деп айт. Жаным, мындан кийин мага мындай мамиле кылбай эле койчу. Мен жакшы сөзгө ылайыктуумун. Анан деп алып эле чыгып алып, оозуңан шаралай сөздөр чыгып, ушак айтышып, бир маданиятсыз сүйлөп, үн тонуңду көзөмөлдөбөсөң, андай эркегиң ал амалың өтпөйт. Биринчисин тилиң киретте, мен кайсы сөзүм бактылуу кылат, кайсы сөзүм мени бактсыз кылат, кайсы сөзүм уу дагы, кайсы сөзүм бал, мен эмне үчүн жаралдым, тилим эмнеге берилди мага деп мындай биринчи тилиңге анализ кылып ал, сөзүңө. Биз аялдар көбүнчө оюбуздан биринчи сөзүбүз чыгып кетет да. Ошол биринчи ойлонуп туруп анан сүйлөгөнгө үйрөнүш керек кыздар. Мына мен да эфирде отурам го сиздер менен. 1 сааттык эфир ушунчалык энергияны сорот кыздар. Себеби дегенде ар бир сөзүңдү ойлонуп сүйлөйсүң. Үйрөнүп каласың да, негизи ушуга күйөөң менен мамиледе дагы биринчи ойлонуп, анан сүйлөгөнгө үйрөнүп каласың. Болгону контроль баштоо керек. Бүгүнтөн башташ керек. Менин сөзүм бактылуу кылабы, бактсыз кылабы дейсиң. Бирок сен сүйлөп алдың, себеби сен сүйлөп жүргөн сөзүң, тилиң үйрөнүп калган, сүйлөгөнгө оюң дагы, денең дагы ага үйрөнүп калган. Сүйлөп салдыңбы, сүйлөгөндөн кийин хотя анализ кылып кал, мен могу сөздү туура эмес айтып койдум, бул критика болуп калды, мындан кийин муну сүйлөбөшүм керек экен дейсиң да. Ошентип үйрөнүп кетесиз. Балаңыз менен мамиледе дагы, муну сүйлөсөм балам мага жабылат го. Балам мага сырларымды айтпай калат го. Мынтип айтсам, балам самооценкасын түшүрүп салам го. Балам эртең бактысына балта чаап коет го. Мындай сөздөрүм жок, мен мындан кийин мынтип айтпашым керек экен деп тилиңди контролдой беришиң керек да. Ошондо бара сиздин биринчи оюңуз чыгат, анан сөзүңүз чыга турган болот. Дагы сабактарда отурганда деле ой келди, туш келди сүйлөй берсең өлдүң го анда. Сага ишенип канча аял угуп отурса сени. Үйдө деле ошондой. Кайын журтуңда дагы. Каяка баратасың, биринчи билип ал да, каяка баратасың, кандай сүйлөш керек. Өзүңдү контролдо жок, бул жерде мен сүйлөбөйүн, андай сөзгө аралашпайын, мындай сыйым менен болоюн деген сыяктуу мындай өзүңдүн кадыр баркыңды билип алышың керек. Каяка баратканыңды биринчи билип ал да. Ал жерде кандай өзүңдү алып жүрүшүң керек, анализ кыл даже. Бул мен тойго баратам, кандай өзүмдү алып жүрүшүм керек. Сен туш келди эле каяка баратканыңды билбей эле бытовухадан жаңы чыгып эле сен тойго кирип кетсең, сен өзүңдү туура эмес алып отуруп коюшуң мүмкүн да. Каяка барсаң да, кайын журтуңа барсаң дагы мындай кокус бир ашыкча сөздөр чыгып кетиши мүмкүн, туура эмес бир кыймылдар болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан мен каяка баратам, бул жерде кандай алып жүрүшүм керек өзүмдү деп өзүң суроо берип алсаң, бардык жерде сен өзүңдүн статусуңду кармай аласың, адамдык статусуңду. Дагы
Эми ар түрдүү адамдар бар. Сен өзүңдүн адамдык статусуңду кармап отурсаң дагы, баягы өзүнүн тилин контролдой албаган адамдар бар. Эми андай адамдардын сен 2 мүнөттүк бир жаман сөзүнө кирип кетпе, сынып калба. Ал анын сөзү, ал анын тагдыры. Билиңиздер, адамдар эч убакта жаман сөз айтпайт эгер ички дүйнөсү, ички абалы жакшы болсо. Өзүнүн жашоосунда көп сыноолор болуп жүрсө, анда ал сизге уусун чачат. Анын уусу сизди өлтүрбөш керек, сиздин бүткүл өмүрүңүздү жайлабаш керек. Бүттү, ал сүйлөдүбү, ичиңизден айтыңыз. Ал сенин тагдырың, бул менин тандоом эмес, бул сеники, меники эмес. Сенин сөзүңдөн мен бир өмүрүмдү курутпаймын деп мындай ичиңден айтып алышың керек да. Анан дайым эле сөз менен эмес, взгляд менен кээде. Мисалы, да, айтып өтпөдүмбү? Мисалы, жана күйөөңөр экинчи аял жөнүндө сөз кылса мынтип деп айттым го. Ошондой жерде сен күйөөңө монтип тылтыйып 6 айлык балага окшоп монтип отуруп калбай, мындай бир ичиңизден мындай башкача бир взглядты көрсөтүп койсоңуз болот. Сизге мындай катуу сөгүп, мындай орунсуз сөздөрдү сүйлөсө, мындай офицерский взглядты көрсөтүп койсоңуз болот. Керек жерде взгляд любовница. Взгляд любовница дегенде качан бир сексуальный взгляд менен карадыңыз? Көп аялдар карай деле элек. Сиздин жаныңызга келгенде күйөөңүз бытты сүйлөп үйрөнүп калат да. Себеби дегенде сиз чарчанып, дайыма жеңге түрүн алып, "Мо балаң карасаң, кызың карасаң, монтип атат, мага жармашып атат, минтип атат, мо күрүч калбаптыр, май калбаптыр, минтиш керек экен да" дегенден башка сөз сүйлөбөйсүз да. Сиздин күйөөңүзгө жаныңызга келгенде проблема сүйлөйт. Бирок ал мындай секс жөнүндө сүйлөшкүсү келет да. Анткени эркектер бул мүчөсү аркылуу өзүн тааныйт да. Аларга секс кызыктуу да. Сенде секс эмес, мындай секс жөнүндө 18+ смс жок, даже взглядың бир апа ролунда карайсың да, эжеси ролунда карайсың да. Керек жерде сексуальный взгляд менен, көчөдө дагы, керек болсо тамак жеп атканда дагы бир сен өзүңдүн аял экениңди мимикаларың менен көрсөтүшүң керек. Жүзүм жеп атсаң дагы мындай жүзүңдү монтип, жүзүңдү өзүңө салып алып, мондай жеп, ар бир мимикаңды көрсөтүшүң керек. Көп аялдар эркектердин алдында мындай инструмент катары жүрүшөт. Муну мойнуңарга алгыла, күлүгаттай болуп, эшектей болуп басып, күлүгаттай болуп, бир инструментке окшоп жүрөсүңөр да. Көп аялдар айтышат, мен эркегим менин жакшылыгымды билген жок. Кадырыңа күйөөсүң деп айтат. Кадыр дегенди биз кандай түшүнөбүз? Үйдүн ичинде мультиварка, стиральный машина, ооба кайын журтун сыйлады, жакшы сыйлады, бирок аны күйөөсү үчүн кылды, Аллах ыраазычылыгы үчүн эмес. Анан биз адамдардан кайтарым байланыш күтүп турабыз. Адамдардан кайтарым байланыш күткөн кезде сага бакыт эшиги жылмайбайт. Кудай бизди адамдарга таштап коет. Адамдар сенин мойнуңа отурат, сен өспөйсүң. Айланаңда токсичный адамдар сенин өмүрүңдү башкарып коет. Анткени сен адамдарга карап турасың. Сен ыйлаганың, күлгөнүң, сүйлөгөнүң бардыгы эркегиңе байланыштуу болуп калат. Дагы кайын журт менен мамиледе кыскараак сүйлөйүн кыздар. Кыскараак сүйлөйүнбү? Взгляд, мимика жөнүндө көрсөтө кетиңизчи деп могу жакта бирөө сүйлөп атат. Кыздар, взгляд эми дегенде сен сөзсүз эле отуруп алып эле көзүңдү сүзүп эле башкача эмес, кыздар. Анын баарын мен сабакта айтам. Жөнөкөй. Мисалы, мына колуңдун кыймылын да, колуңду бир аз, мындай көкүрөгүңдү бир аз көтөрүп, бираз мондай күйөөңдүн жанында, күйөөң телефон чалса дагы мен жарымын көрсөтүп денеңин, мен кийинип аттым эле, мен же болбосо чечинип аттым эле, мен кийинип алайын дегендей мындай флирт көрсөтө калышың керек да. Флирт аялдын дене боюнан төгүлүп туруш керек. Эжеке бизди карап сүйлөңүзчү дейт. Мен экөөнүн чогуу коюп көрөйүнчү мондай, Так, бир жактан бирде муну, бир жактан сиздерди карап сүйлөйүн, Так. Эми кандай дагы? Кайын журт менен мамиледе. Кайненең менен мамиледе, ооба сиздики туура апа. Ошондо айтсаңыз дегендей, себеби дегенде кайненем бул биздин өмүрүбүздөгү
өтө маанилүү адам да. Күйөөбүз менен мамилени зор кылып кое тургандагы, анан ортобуздагы мамиле кайненебиз аркылуу бир жаман болуп калышы мүмкүн да. Күйөөбүздүн өмүрүндөгү биринчи адам бул кайненең. Ал сен эмессиң, мен аялымын го, эмес. Антип сен кайненеңдин кадырын, кайненеңдин ордун сен кайненеңдин ордун талашпасаң болот да күйөөңдүн жанындагы. Ал бергенди биз бере албайбыз. Ал ушу кичинекейинен баштап баардык ысык сууна чыдаган адам. Ал адам менен мамилебиз жакшы болсо, күйөөбүз менен да мамилебиз жакшы болот. Ошон үчүн кайнең жөнүндө вообще күйөөңө жаман сөз айтып убара болбо. Апаң мынтип, апаң тигинтип десең, күйөөң сага жабылат, уртуң ыдырап кетет. Кана каерде сен апасы жөнүндө айтканыңда, күйөөң сен тарап болду эле, апаң жаман дегенде, эми сен тарап болуп коюшу мүмкүн, бирок ал деле чайналат. Кайненеңе апа, ошону айтсаңыз, сиз ушуну сонун жасайсыз да апа. Мен сизден ушуну үйрөнүп алгым келет. Эч эле үйрөнө албай койдум. Ошо сиздей болгонго тырышам. Хотя бы келин алганда мен сиздей болуп калармын, сиз жасаганда жасап калармын дегендей айтып койсоң, мындай жакшы сөз кимге эле жакпасын, Мисалы, сизге деле кайнеңиз айтып койсо, сиз деле жыргап баарын эле бергиңиз келип кетет эмеспи? Кайнене менен мамилени сактап калыш керекпиз да, баары бир. Анан кайнежелер менен мамиледе сен оюңду ачык айтсаң болот. Азыр эми жана миграция деген балекет бар. Кайнежеңиз ошолор баласын ата энесине тыштаганда, ата энесинин үйүндө келин да бар да. Анын бала чакасынын айынан сен мындай бир жаман көрүнүп калышың мүмкүн да. Так, сүйлөшүү кызыктуу болуу үчүн деген суроого жооп берем. Ушуну жазып алайынчы, ушул да туура суроо болду. Сен кайнежең айтсаң болот, эже, апа, эже деп, бала маанилүү. Сиздин балдарыңызды сиз каалагандай карай албай атсам, бул менин жамандыгыман, менин күнөөмдөн эмес. Өзүңүздөр карасаңыздар болот. Же мен өзүм балдарыман жетишпей атам деп айтсаңар болот. Бекер ортодо сөз аралап кетет. Керек болсо сени критикалап, кылган жумушуңа сын айтып атса, сен ага ал бул дагы дебей кой, бирок взглядыңды мындай бир холодный взглядыңды көрсөтүп койсоң болот. Себеби кайнежелер, эгерде угуп турсаңар, биз келинибиздин жашоосуна киришкенге биздин акылыбыз жок. Сен өзүңдүн жашооңду түздө. Сен келиниңдин жашоосуна кетип калдыңбы, тигил жакка, сенин жашооңдо сөзсүз сыноо болот. Мындай көрүнөр бекен баарыңызга, YouTube'га, Instagram'га азыр өчүрүп турайын дагы. Кыздар, суроолорду бербей тургулачы, андан көрө угуп алгыла. Суроолорго мен жооп бербейм, азыр мен өзүмдүн жазып алганымды бүтүрөм. Бүгүн суроо эмес, сабактарды угуп албайсыздарбы? Суроого жооп берсек, суроо жооп болуп бүтүп кетет, кыздар. Давайте бир күнү башка күнү суроо жооп эфир кылабыз, Мына. Башка күнү суроо жооп эфир кылабыз, хорошо, кыздар? Мындай болот да. Кудай да бул жакта. Туура жазсам экен, мага көрүнбөй атат да жазганым. Туура жаздым, Аллах деп жаздым. Болгон туура эмес болуп калды. YouTube'дагы сиздерге көрүнбөсө эми, могу тескери жазсаң туура эмес жазылгандай көрүнө берет экен да. Мындай кылайынчы. Могу жакта, жогоруда эң үстүдө Кудай бар, баарыбызды карап турган. Сиз, келиниңиз, ошол иниңиздин аялы, алсыныңыз баары эле Кудайдын пендеси да. Сиз булардын өмүрүн түздөп бар болбошуңуз керек. Сен келиниңе сын айтып атканда, сен өзүңүн келиниң унчукпай койсо, сен сын айта бербешиң керек, аны пайдалана бербешиң керек да. Сен сын айтарда биринчи өзүм идеалдуумунбу? Мен өзүмдүн жашоомо, мен бала чакама дуа кылып атам ушул учурда деп сен өзүңдүн жашооңо келе кал да. Сен могу жакка кетип калсаң, сен кошунаңды сөз кылып, келиниңи сынап, баланча түгүн жакка кетип калсаң, сен өз ордуңда жоксуң. Сен өз ордуңда болбосоң, ийгилик келбейт Кудайдан.
Кудайдан ийгилик келбейт. Ийгилик сен качан өзүңдүн ордуңда болгондо келет. Отношения, акча, балаң менен мамиле баары сен өз ордуңда болгондо келет. Ошон үчүн биз адамдардын жашоосуна киришип кетпей, кыз чөчөрдү кысып өзүбүздүн ордубузга келишибиз керек. Сен анын өмүрүн түздөй албайсың, сен өзгөртө албайсың. Адамдарды сен өзгөртүүдө Кудай белең өзүңө суроо бер. Мен Кудаймынбы анын өмүрүн өзгөрткүдөй? Ал мен каалагандай болууга милдеттүүбү? Мен каалагандай болуу үчүн жаралдыбы? Деп өзүңүзгө суроо бериңиз да. Тийишпе бирөөгө. Сен болду. Мисалы адам эгер өзүнүн жашоосунда бар болсо, ал өзүнөн бошобойт. Мен өзүмдөн бошобойм. Өзүңө дуа кылуудан бошобошуң керек. Эртең турдуң, күзгүнү кара. Мен кандай турдум, кандай кийиндим, сырткы келбетиңди кара биринчи. Сырткы келбетиң чачырандыбы? Сырткы келбетиң чачырандуу болсо, оюң чачырандуу болот, сөзүң чачырандуу болот. Иреттүү сүйлөө үчүн дагы сырткы келбет маанилүү кыздар. Элестетиңиз мына, азыр сырткы келбетиңиздеги кийимиңиз өзүңүзгө жакпай турат. Моңжактарыңыз чоюлуп кеткен, өңүчүп кеткен кийим, салбырап кеткен, айторму, боло берет деп бир секонд-хендден же распродажадан алып алган кийимиңиз же көчөгө кийгенге жарабай калган кийимиңизди кийип отурасыз. Сиз ошол өзүңө жакпаган кийим менен таралбаган чачыңдын өңү кетип калган, өзүңө бальзам алгандан оорунасың. Сен андай сырткы келбетиң менен сен оюңду да иреттей албайсың. Ойду иреттөө, тилди иреттөө баардыгы сырткы келбеттен башталат. Мына сырткы келбетиңди кара, анан тамактан, завтра тамактанганда уйдай болуп жебей, сен аялга окшоп же. Күйөөңдүн жанында жөө маданиятыңды, тамак жөө маданиятыңа маани бер. Көп аялдарды карасаң, дүңкүйүп, эки бутун ачайтып, кырылдатып, кыр монтип, жана идиштин түбүн кырып, сковородкадан тамак жейт. Тамак жөө маданиятыңды кара. Күйөөңдүн көзүнчө флирт менен же, уйдай болуп аймалап, оозуңду салбыратып жебе. Биринчи тамак жеп атканда камераны коюп алыңыз дагы өзүңүздү тартып алыңыз, көрүңүз кандай болуп отурасыз. Өзүңүзгө кандай көрүнсөңүз, күйөөңүзгө да ошондой көрүнөсүз. Взгляд, жөө манераңыз кандай, сүйлөө манераңыз кандай, жөө маданиятыңыз кандай дегеним. Сен өзүңдүн жегениңи анализ кыл, сүйлөгөнүңү анализ кыл. Адамдар бир күндө канчалаган ойдор мээбизге кирип чыга берет да. Сен ошол мээңе кирип чыккан ойдоруңду контролдошуң керек. Сенин бүгүнкү оюң, сенин бул дан, ар бир ой бул дан, үрөн, өнүп чыгат эртең. Бул тагдыр болуп келет сага. Бала чакаңа туура эмес сүйлөп алдыңбы? Ал да эртең бала чакаңа тагдыр болуп келет. Туура эмес сүйлөп алган сөзүң сага эртең тагдыр болуп келет. Туура эмес ойлоп алган оюң сага тагдыр болуп келет. Ар бир ой дан, кыздар, өнүп чыгат. Ушуга ишениңиз. Сен оюңду өзгөртмөйүн дейт Кудайым, сенин жашооңду мен өзгөртө албайм деп айтат. Адамга акыл эс берип койду. Сен мышык, бир чычкан эмессиң да, сен карышкыр эмессиң, ит эмессиң да. Сен адамсың, сен аң сезимиң бар. Ит миллион жыл мурдагы ит дагы деле ит. Адамдар өнүгүп атат. Кана иттердин айга үй салып койгонун, бир айга учуп барганын көрдүкпү? Жок. Так. Мен YouTube каналыма суроо берип алайынчы. Сиздер Instagramга да кирүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы негизи? Же дайыма ушундай YouTube'дан өтүү сиздерге ыңгайлуу болуп атабы? Биринчи жолу түз эфир көрүп атасыздарбы? Түз эфир көргөн кандай экен? Кыска мындай оюңуздарды жазып коюңуздарчы. Кыска, э? Анан эфирге маани бериңиздер. Дагы. Жакшы. YouTube жакшы экен дейт. Жакшы, биринчи жолу көргөндө YouTube оңой дейт. Негизи Instagram деле жакшы, бирок Instagram жакшы тартпаса, анда YouTube жакшы да. Мындай да кыздар. Жакшы, рахмат баарыңыздардын ойлоруңуздарды окуп чыктым. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Суроомду жоопсуз калтырбай жооп бергениңиздерге. Кыздар мындай. Не жөнүндө айтып аттым эле?
Анан сен туура эмес ойлоп алдың, бир Инстаграмда бир жаңылыктарды көрүп калдың, коркуп кеттиң да, менин балам ушундай болуп калсачы дедиңби? Ошол оюң сенин, эгер ошол оюңду контролдой болсоң, ошол ойдун үстүнөн иштебесең, баары бир ошол ой сенин жүрөгүңө түшүп калды да. Сен ошондой ойлоруңду контролдошуң керексиң. Сен башка бирөөнүн жашоосунда жүрсөң, кантип сен оюңду контролдойсуң? Сен өзүңдүн сөзүңдү, оюңду контролдо, жеген тамагыңды контролдо, көргөн маалыматтарыңды контролдо, балдарыңа убакыт бер. 24 саат сен өзүңөн артпаш керексиң. Бирөөнү сөз кылба, баланча минтиптир, анан түкүнчө минтиптир, келинимдин үйүнө барсам, иним жаказы карайып калыптыр, анан тамагы бышпай калыптыр. Ал сен сөз кылсаң деле ал өзүң эле уят болуп каласың да, сен алардын жашоосуна киришпешиң керек. Аны менен сен иниң жашап атат. Алардын жашоосуна киришип уруштура берсең, сен жашоодо сага чоң сыноо келет. Ошол сыноого даяр болуш керек. Себеби ал сен өзүңдүн ордуңда жоксуң, ордуңан жылып кеттиң да. Адам ордунан жылып кеткенде ага сыноо келет. Адам каталарын түшүнбөсө, аны кыйналып түшүнөт. Мен ушуну сиздерге мындай жазып да көрсөтүп коеюнчу. YouTube'дагыларыма кандай көрүнөт? YouTube'дагы кыздар сиздерге көрсөткүм келген, бирок YouTube'ду мен кандай кылам? Так, Instagram'дагы, YouTube'дагыларга да көрсөтүүгө аракет кылам. Так. Мына YouTube'дагыларга да көрсөтүүгө аракет кылып атам. Мына сиз өзүңүздүн ордуңуздан жылып кеттиңиз да. Бул жакта Кудай бар. Баарыбыздын жаратуучубуз, каталарыбызды түздөчү Кудай бар да. Сиздин жаныңызда пенделер, сиздин тааныштарыңыз, туугандарыңыз, бул сиз дейли. Сиз могу жакта жүрөсүз, могу жакта. Сиз өзүңүздүн ордуңуздан кеттиңиз, сизге сыноо келет. Сиз дагы деле сыноо келсе деле жүрөсүз, огуп өтөрсүз. Сиз башка бирөөлөргө завист кылып, башка бирөөлөрдүн балдарын сөз кылып, анын деле баласы минтип атат дегенде жүрөсүз, дагы деле сизге дагы да сыноо келет да. Адам каталарын түшүнбөсө, убагында түшүнбөсө, жазып коеюнчу. Адам каталарын убагында түшүнбөсө, кыскартып эле жазып койдум кыздар. Түшүнбөсө, аны кыйналып түшүнөт деген нерсе бар. Кыйналып түшүнөт. Так, түшүндүбү? Адам каталарын убагында түшүнбөсө, кыздар, мен жашынакай эле жазам, сулуу эле жазам. Могу менден алыс дускам. Дускам менден алыс болгон үчүн ошондой не то жазылып кетти. Так. Аял эркек ортосунда бир катасын айта кетейинчи. Аял эркек ортосундагы бир ката. Мындай да. Ой. Чексиз шүгүр, кыздар. Апаларыбыз ушул билимдерди билбей, кыйналып, өмүр сүрүп кетти да. Азыр деле көп аялдар келет, бүйөөсү менен мамилеси аябай жаман. Жашы 50-дө, 60-та, эми карыганда сыйырматта жашагым келет, бирок карыганда деле күйөөм оңолбоду дегендер бар да. Ушул билим жетишпей калды да. Мүмкүн алар да өз бактысы үчүн күрөшүп, ошол бир нерсени туура кылып калууга аракет кылат эле. Мына мисалы аял, бул сиз да. Сиз кечке кошунаңыздын өмүрүндө жүрөсүз, ата-энеңизге таарынып жүрөсүз, мен жаманмын деп өзүңүздү критикалап жүрөсүз. Критикалаганда да сен өзүңдүн ордуңда жоксуң да, сен критикаласаң Кудайга каршы чыгасың да. Кудай сени негизи сулуу кылып эле жараткан, аң сезимди берди, ошол аң сезимди колдонуш керек. Канча билимдерди угуп атасыз, мисалы. Бала чакаңды критикаладың, бала чакаң сага Кудайдан аманат болуп берилди да. Жана сен кошунаңды башка бирөөнү сөз кыласың, ал дагы ал Кудайдын пендеси да, анын өмүрүн Кудай түздөйт да. Сиз өзүңүздө жоксуз да, аял өзүнө убакыт бөлбөсө, кечке өзүн жумушка чачыратып койду, гүлүгаттай болуп, эшектей болуп жүрөт. Аялдын өзүндө 2% заряды бар да. 2% заряд. А эркек зарядды аялдан гана алат. 2% заряды бар аял
тилинде бал жок. Өзүндө энергиясы жок аялдын тилинде балы жок, тилинде уусу бар. Күйөөсү келет, критикалайт, кабагын салат, сен менен ишиң жок, бала чакаң менен ишиң жок, мен кыйналып кеттим, мен чарчап кеттим, үйдө пияз калбаптыр, нанана, же мен деле иштеп атам, акча таап атам, иши кылып ушундай мындай өзүн көп акча тапкан аялда да энергия жок да, 2% да. Милдет кылат, тилинде уусу менен эркегин уулап коет. Эркек аялга мындай аялдан заряд алыш үчүн эле келет үйгө. Эркек ысык түшөк болсо болду деген нерсе чын. Келди эле сизге. Келип сизден араң 1% заряд алып кетти. Курсагы тойду, айтор ошол кийимин оодарып кетти. 1% заряд алды да. Ошентип убакыт өттү. Ортомуз дак. Кошунадай болуп өмүр сүрүп жашап атат аял эркек. Анан бир күнү эркекке муктаж аял жолугуп калды күйөөңүзгө. Күйөөңүз да чарчаңкы болуп өмүр сүрөт. Буга да аялдык энергия келет, керек болуп атат. Айтайын, любой эркек чарчайт эгерде аял өзүн унутуп койсо. Эркек өспөйт, аял акча сурабаса да өспөйт. Аял эркекти критикаласа да өспөйт. Бул жашоонун мыйзамы ушундай. Анан бир күнү эркекке муктаж бирөө чыгып калды да. Буга жөн эле жакшы сөз керек. Жүгүн көтөрүп койсо да ыраазы да буга мындай кичинекей эле ушунчалык бир эркектин ийине башын жөлөгүсү келген, мындай эркекти сүйүүгө даяр болуп турган аял жолугуп калды да. Бир взгляд менен күйөөңүздү карады эле, экөөнүн взгляды чагылыша түштү. Экөөнүн взгляды чагылыша түштү эле. Бир жолу рахмат айтып койду. Мында 100% энергия бар экен да, сырткы келбетин да карайт, бүт жагын карайт да, тилин да карайт, мындай эркекке муктаж бул. Анан күйөөңүзгө мындай бирсен жардам берип койду же, сиз аябай кыйынсыз го, сизге үйлөнгөн, сизге турмушка чыккан аялыңыз кандай бактылуу деп койду эле. Эркегиңиз 50% заряд алып калды. Сага тийгениме өкүнөм, эмнеге тийдим экен сага деп аялы бежиреди эле. Бияктан бир аял, сага тийген аял кандай бактылуу деп койду эле. Экөө бири-бирине болду. Энергиялары төп келишип, ошентип анан измена болот. Анан опет эле бир күнү ойнош деген нерсе чыгып калбайт да. Чайын берди, чайын төгүлүп чачылып берди. Флирт менен жамбаштарын чайпап, туура эмес, монун кылганы туура эмес негизи. Зына болуп атпайбы? Бирок бул нерсе зына болсо да жашоодо болуп атат тилекке каршы. Чайын берди, тамагын даярдады, спальнийларын иреттеди, бизге окшоп бир жерге байпагын, бир жерге чийимин таштап койгон жок. Постельный бельелорун алмаштырды бардыгын, бизге окшоп постельный бельелорун карабай койгон жок. Могу дагы 80% энергия берип койду да. Могу аялдан 80% энергия алып туруп сиздин жаныңызга келет дагы, сиздин сөздөрүңүздү мындайча айтканда эч жерине кыспай коет да. Андан энергия алып келди да, көңүлү ток. Көңүлү да ток, мүчөсү да ток, бүт жагы ток иши кылып, мындай аялдан ала турган нерсени алды дагы. Бактылуу болуп жашай берет, жүрө берет. Так. Ошон үчүн баягы тилге, сөзүбүзгө бал кошуп сүйлөшүбүз керек. Бал кошуп сүйлөйм, аны критикалагандан жашап атамбы, жашап атам, ооба. Туура, күйөөңөрдүн самооценкасы түшүп кеткен, сепарация жок, апасынын баласы өз алдынча чечим чыгара албайт, сыноолорго туруштук бере албайт, ооба. Мен сенин күйөөңөрдү зор деп актап турган жокмун, кыздар. Бирок баары жашап атасың да, жашап бир жерине байланып жашайсың, ал сага керек баары бир. Жашагандан кийин үй бүлөнү сактап калууга, тилиңе бал кошуп сүйлөөгө сен мажбурсуң керек болсо. Мен элеби десең сүйлөбөй эле кой. Мен элеби десең критикалай бер. Мен эле өзгөрүшүм керек, эркек өзгөрсө болбойбу десең өзгөрбөй эле кой. Ал сенин чечимиң. Мен силердин эч кимиңерди өзгөргүлө деп мен зордобойм.
Кээ бир эркектер бар да, апасынан мээрим көрбөгөн, атасынан мээрим көрбөгөн эркектер бар да, андай эркектерге эмне кылыш керек? Сен апа да болуп кете албайсың. Болгону аларга ишеним берип коюш керек да. Мындай ушундай мен жакшы эркекке тийгенимди билемин деп сараң болсо дагы, сен кандай болсоң дагы сен үй бүлөң үчүн жакшы болушун каалайсың десең, эркегиң шок болот да, мен жөнүндө ою жакшы го деп. Так, дагы продукт алып келгенде сен эгерде эмне мындай күрүч алып алгансың, эмне мындай май алдың, көйрөк албайт белең же азыраак албайт белең, могу балага могу жазгы кийим жетет эле го, эмне мындай алып алдың десең, критика. Сен эгерде чындап эле кээ бир эркектер бар да, аудиалдарда аларды мактап койсоң ошол нерсени алып келе бергендер бар да. Болду эми мындай алып келбе деп токтотпойсуң да, ал сага комбайн эмес да, болду токтот, могу бүттү, могу жактан буудайды төкпө дей турган, ал комбайн эмес да. Же болбосо сүйлөтпөй туруп мону өчүрүп тур дегидей, ал радио эмес да, ал эркек. Кандай айтасың, жаным, мунуку азыр бар да, могу күзгү кийимдерин бүт камсыздап салдың, баарын алып келип салдың. Азыр могу кызыма мондай керек же азыр эми мондай керек үйүңө, же мага ушундай керек жаным десең болот. Так, дагы көп аялдар бар, койчу мен өзүм барам, сен ала албайсың дейди. Эмне кыласыңар? Базарга барып жүк көтөрүп, алып келе берсин да жыр. Отуруңуз да жыргап. Анан дайым эле деген сөздү кошпогула кыздар. Дайым эле сен мындайсың эмес. Анан взглядтын күчүн айтып өттүм мен. Взгляд эмоция да, бул взгляды дайыма холодный болуп, взглядың менен сен критикалап турсаң, анда сени эркегиң аял катары кабыл ала албайт. Балаң менен мамиледе тилдин мааниси. Балада 0 жаштан 6 жашка чейин өмүр сценарийи жазылат. Курсактан баштап жазылат, ооба. Кичинекей балаңы мисалы критикалап кой сен. Кечке балаңды, эй бала, тынч отур, эй бала сен минт, эй бала дей берсең, эй бала сен деп диктатор боло берсең, эштен киргенде сен оңу чачып кирсең, не могу жерде турат, элдин балдары, не мындай дей берсең, балаң сени көргөндө безилдейт. Мындай балаңды салыштырсаң, урушсаң, балаңдан идеалдуу бала жасагың келсе, ал балаң мындай апатияга учурайт да. Мындай балада баягы өзүн керексиз сезим калып калат, күнөөлүү сезим калып калат. Баланын көзүнчө ата-эне урушса, баланы алдасаң, азыр мен сага мороженое алып берем деп алып бербей койсоң, азыр сени тойго алып барам деп алып барбай койсоң, алдап койсоң дагы бала эч кимге ишенбей калат да. Бала мындай мени алдоо норма деп түшүнөт. Мындай чыдап өмүр сүргөндү үйрөнөт, сен аны уруп тарбияласаң. Ошол балдарга мисалы суроо берсең, сен атың ким балам десең, ал биринчи атын айтпай туруп, ал сени карап, атасын карап, ишенбей, мындай ойлонуп туруп анан жооп бериши мүмкүн да. Мындай, ал мен жакшы сөзгө ылайыктуу эмесмин го, мындай жакшы эмоцияга ылайыктуу эмесмин го деши мүмкүн да. Көп адамдар тилекке каршы маска кийип жүрөт. Көчөдө маскасын кийип алат, бирөөнүн баласынан, анайын каалайын, сен чоңоюп калыпсың го, муртуңа сенин, жүр мен сага мороженое алып берип коеюн, шоколад алып берип коеюн, кел деп сумкасында акчасын берип, жакшы көрүнүп, бага үйүнө келгенде балдарына баягы эле арылдаган апа. Жок. Үйгө биз бал чачышыбыз керек. Көчөдө эмес, үйгө бал ташып беришибиз керек, о эмес. Балаңа азыр ачууңду чачсаң, эртең ошол ачууну кайра өзүң жутасың. Балаң жашоодон ордун таппай кыйналат, тапкан акчасында берекеси болбойт, үй бүлөсүнөн тынбайт. Эртең аны ошол ар бир сөзүң ачуу сөз айтып атасыңбы, өзүң жута турган эртең ачуу тагдыр сөзүңдү сен сөзүң менен ачуу тагдыр бердиңби, эртең ошол сен сөзүң ачуу сөз берсең, эртең ачуу тагдыр жутасың сен. Баланын бактысы бул эненин бактысы да. Балаң жашоодон бакыт таппаса, эне ал өзүн бактылуу сезбейт. Бала кичинекейинде апасынын бактысыз болуп жүргөнүн көрсө, анын балалыгы бактысыз. Кийин жылдар өтүп балаң чоңойгондо, балаң өзүн бактысыз сезсе, ал апа бактысыз болуп калат. Апа менен баланын жашоосу бири-бирине баары бир байланышкан.
Муну биз өмүрдөн көрүп атабыз, адамдардан көрүп атабыз. Мага консультацияга аялдар келишет. Даже айтайын, консультацияга келген аялдар жөн эле күйөөсү менен эле проблема эмес, алардын балдары менен да проблема болот. 90%-ында даже. Баласы менен, кызы менен проблема. Ал кичинекей детский состояние менен кичинекей бала болуп өмүр сүрүп атпайбы? Чачыраңкы жашайт. Балага ар бир берген сөзүбүз тагдыр. Мен комментарийди жандырайынчы. Сабак түшүнүктүү болуп атабы, кызыктуу болуп атабы? Кандай ой бөлүшө кетсеңиздер? Жагып атабы? Бул жерде канча билимдер бар кыздар, канча анализ бар, канча тажрыйба бар. Эми сиздерге онлайн сабактагы көп сабактардын бир үзүп тиштеп чокуп берип атам да сиздерге. Онлайнга келсеңиздер баардыгы этап менен өтүлөт да. Тилди иреттөө үчүн эмне кылам десеңер, биринчи өзүңөрдүн кичинекей кезиңер менен иштешиңер керек. Өзүңдү жакшыга ылайыктуу көрүшүң керек биринчи. Өзүңдү жакшыга ылайыктуу көрмөйүн, өзүңө жакшы сөз айтмайын, сен өзүңө ыраазычылык айтмайын, сен балаңа да ыраазычылык айта албайсың, өзүңө да жакшы сөз айта албайсың. Биринчи өзүңдү толтур. Дефицит. Өзүңдө эмне бар дефицит, ошону толтурушуң керек. Сени эркелетпей калган эчким өзүңдү эркелет. Жөн гана мына жаным деп мындай. Азыр бала күнүңүздөгү бир балдарымды көп урушам деген энелер, мына азыр элестетсеңиз, мына балдарымды көп урушам деген энелер, балдарымды кууруйм деген энелер азыр отуруңуздар да. Көзүңүздү жумуп отурсаңыз, балаңызды, ошол урушкан балаңызды көз алдыңызга алып келсеңиз, урушкан балаңызды алып келиңиз көз алдыңызга. Балаңызды маанайы кандай? Урушкан балаңызды көзүңүздү ачпаңыз да. Урушкан балаңызды маанайы кандай? Турган турпаты, толку бою кандай? Сизди тике карап турабы же көзүндө муң барбы? Бактылуу балалыгын көрүп турасызбы балаңыздан? Же балаңыздын бактылуу балалыгын уурдап атыпсызбы? Эртең ошол эмоция менен чоңоюп, жакшылап эмоциясын карап алыңыз. Өзүнө баасы төмөн болот. Көрүп алдыкпы? Сиз өзүңүздү тарбиялабайын, сиз балаңызды тарбиялай албайсыз да. Мого бирөө жазып атат мына жакта, эркектерге майдай жагып атат сабак дейт. Эркектер эркектерден окуш керек. Мен эркектерди окутпайм. Мен эркектерди эгер угуп атсаңар, мен силерди баарыңар золотойсуңар, силер менен аялдарыңар жашай албайт деген жокмун. Силер да билим алгыла. Ушунчалык кыйын экенсиңер, анда эмнеге силерге жакпаган аял менен жашап атасыңар? Неге ал дүйнөнүн сулуусун алып албайсыңар? Неге ушунчалык кыйын идеальный аялды алып албайсыңар? Идеальный аял ошо силер менен жашай албайт ал. Ал дагы ошондой өзүнө ошондой ылайыктуу эркек менен жашагысы келет. Ошол аялыңарга ылайыктуусуңар. Силер да билим алгыла эркектер. Эгерде мени угуп аткан болсоңор, билим керек. Силер да психологторго барсаңар болот. Аялыңардын мээсине чай кайнатсаңар, силер аялыңардын жүрөгүн муздатып коесуңар. Аялда да көңүл бар. Ар бир аял бирок эркектерге повезло да, аялдар бактылуу жашагысы келет, аялдар үй бүлөсүн сактап калгысы келет, аялдар болушунча өнүгүп атат. Силер артта калып кетпегиле, эркектер. Артта калып кетсеңер болот, төмөнкү вибрацияда, төмөнкү деңгээлде калып кетпешиңер керек. Аялдар өнүгүп атканда, силер могу жакта калып кетсеңер, ошондо маселе башталат. Бирок мындай кыздар, мындай нерсе бар да. Аял өнүгө бериш керек да, эркегин экөөбүздө маселе болуп калат экен дебестен, аял өнүгө бериш керек. Анан эркек айласы жок өзгөрөт да. Аял өнүккөндө аял да ыңгайсыз, эркек да ыңгайсыз да. Анан баягы ошондо чыныгы махабаттар башталат. Ошондо чыныгы махабат. Себеби дегенде ал сизге эмне керек экенин түшүнүп, сиздин көңүлүңүзгө карап мамиле кыла баштайт. Кыздар, мунун баардыгы менин башыман өткөн. Мен өзүмдүн өмүрүмдөн башымдан өткөн үчүн айтып атам. Эгерде жашооңуздарда андай нерсе болбогон болсо, ишенбей атсаңыздар, кыздар, аракет кыла бериңиздер. Кыйын, ооба, кыйналып кетесиң, чарчап кетесиң. Бирок тынымсыз аял өзүн Аллахка тапшырып, Кудайга тапшырып аракет кыла берсе, мындай кыздар, мына ошондо чыныгы махабат башталат. Бир аз уруш талаш болушу мүмкүн, бирок чыныгы махабат дал ушул жерден башталат. Сиз да ыңгайсыз, ал да ыңгайсыз болгон кезден башталат. Так. Ана мындай.
бирок эркектерди билим ал сен деп кыйнабагыла. Силер өзүңөр билимдүү болгула, силер өзүңөр аял болуп көрүнгүлө. Эркегиңер өзү айлап таппай калыш керек. Мындай өзү чыпылыктап калгандан изденет да. Эркектерге кимди сунуштайсыз психологко баруу үчүн дейт. Кыздар, сен издебе психолог, ал өзү издеш керек. Так, эми мына кыздар, балаңдын жанында аялдын тилиндеги бал менен у деп атабыз. Азыр тилдин бала менен мамиледеги орду жөнүндө сөз болуп атат. Сен жөн эле, эй бала, эртең сени могу кыз күйөөң сен токмоктойт эртең, сен кызыл камчы күйөөгө туш болосуң, күйөөң сени жеткизип келет эртең, могу жумушуң менен сен тепсендүү болосуң, кайын журтуң сени минтет десеңиз, ал ар бир оозуңуздан күчтүү чыккан сөз балаңызга тагдыр. Бала сиздин сөзүңүзгө ишенет, анткени сиз балаңыздын авторитетисиз. Мындай дурус авторитет болуш керек. Мага кечээ эле бир аял келди. Неге мен ичкен күйөө менен жашап атам? Мен Кудайга наразымын деп келди да. Ошол проработка учурунда мен эстедим, апам мени, сен тилиң узун, сен жамансың, сен жаман кайненеге туш келесиң, сен кор болосуң, кор болуп жашайсың сен деп апам айтчу эле дейт. Көрдүңүздөрбү? Апанын ар бир сөзүнө омин болуп кетет да. Апанын ар бир сөзү дейт кайтарылбайт дейт. Ошон үчүн ар бир сөзүбүздү баланын жанында этиятташыбыз керек. Ар бир сөзүң этият болуу үчүн сен ичиңдеги негативдердин баарын жаңыга бошотуп тазалашың керек. Бала күнүң менен байланыштуу болушуң керек. Бала күнүңдө маленькая яң сен басылып калган болсо, сен азыр өзүңдү тарбиялооң кичине кыйын болуп калышы мүмкүн да. Бирок уккан көргөнгө амал кыла бериш керек кыздар. Мына бала күнүңдө сен кызым, жаным деп эркелетсе, сен эркелеп чоңоет элең да. Көбүрөөк ата энең урушту, согушту, жокчулук болду, көбүнчө шагың сынып калды, салыштырды, эжеңе сиңдиңе жакшынакайын жаңысын алып келди дагы, эми ошондой эле болду, бул норма болгон да. Эжеңки сага туура келди, а сен сиңдиңе эжеңки туура келбейт, ага жаңы алууга туура келди. А сага эжеңки туура келе берет да, дайыма сен жаңы кийинбей каласың да. И бул сизге больно болгон да, жаңы кийим кийгиңиз келип, мындай буга эле жаңы алып келе берет, мен деле жаңы кийсем болбойбу деп балалык сезим менен сиз түшүнбөстөн таарынган чыгарсыз. Бирок ал таарыныч калып кетти, сиз мен бул балалык сезим деп түшүнбөдүңүз го ал учурда. Азыр да ошол балалык сезим экен го деген жоксуз да, ичиңизде баары бир жана денеңизде блок бар, калып кеткен. А денесинде блоктору бар адамдар бүкүрөйүп жүрөт, моң жактары чыгып кетет, курсактары чыгып кетет, көп жейт тамакты, эмоциясы жок, өзүнө ишенимсиз жүрөт. Атасы менен мамилеси жок кыздар өзүнө ишенимсиз болот. Апасы менен көп урушкан кыздарда эмоция жок болот, апасынан көп жеңип калган кыздарда взгляд муздак болот. Ошол көбүрөөк өзүңүз менен эмоционалдык байланыш проработкасын жасашыңыз керек. Мына азыр кыздар бир проработка жасап көрөйүнчү. Жаныңызда элестетсеңиз, көзүңүздү жумуңузчу, көзүңүздү жумуңуз. Өзүңүздүн кичинекейиңизди эстегенде кайсыл курагыңыз келди? Кайсыл курак? Ошол кызды караңыз. Манай кандай? Эмнени каалайт? Манай кандай? Взгляды кандай? Ошол кыздын взгляды, жан дүйнөсүн караңызчы. Ошол кыздын жан дүйнөсү менен сиздин жан дүйнөңүз азыр окшошуп турган жокпу? Ошол кыздын взгляды менен азыркы сиздин взглядыңыз окшошуп турган жокпу? Ошол кызды караңыз, айтыңызчы, колуңду берсең, жаным, мен сага келдим. Мен сенсиз мен бактылуу боло албай атам. Келчи мага. Жүр, мен сени алып кетем. Сага бар мээримди берем. Жүрсөң, жан. Жүрчү. Мен сага көйнөк алып берем деңиз. Жаным деп маңдайынан сыласаңыз, ишен мага жаным. Мен сага баарын берем. Кагылайын. Алтыным десеңиз, алтыным, мен сага баарын берем. Эмнени каалайсың? Мени карачы деп, могу жеринен сизди карабай таарынып тургандай болуп атабы? Эгинен көтөрүп, мени карасаң жаным, мен сага баарын берем. Мени карагүлчү десеңиз, кандай сезимдер болду? Мындай бир аз жумшары денеңиз жибидиби? Денеңиз жибидиби? Азыркы ошол бала менен азыркы сиздин денеңизде связь бар экенин түшүндүңүзбү?
Неге ошол кичинекей кызды эстегенде сиздин азыркы денеңизге таасирин берип атат? Ойлоп көрдүкпү? Ошол кызды ойготуш керек. Маленькая Яна. Ал кыз мүмкүн ойнобой калган чыгар. Кичинекейинде 5-6 жаш курагында энисин карап, бала карап, өмүрү балалык өтүп кеткен да. Апасынын проблемалары менен ал чоңоюп кетти да. Апасына жардам берип, апасы менен атасы урушуп, апасын коруп жүрүп ал чоңоюп кетти да. Ошол кыз азыр сиздин жаныңызда бар да. Ыйлагым келди, жүрөгүм ооруп кетти дейт. Өзүбүзгө ыйлаганга уруксат беришибиз керек. Анан ошол дал эмоциясы басылган кыз менен, эмоциясы басылган, атасына таарынган кыз менен азыр сиздин күйөөңүз жашап атат да. Сиз күйөөңүздү караганда апаңыздын баягы атаң жаман деген көзү менен карайсыз. Атага деген, эркекке деген ишенимсиз карайсыз да. Сүйлөшүү кызыктуу болуу үчүн эмне кылуу керек деп атасыздар го. Сен ичиңдеги биринчи эркекке деген, атаңа деген таарынычтарыңан тазалашың керек өзүңдү. Ыйлап жибердим, ыйлаганга өзүңөргө уруксат бергиле, сезими бар адам ыйлайт. Мен апамдын көзү менен карай турбаймынбы? Мен эркектерге ачыла албаганым бул атама байланыштуу турбайбы? Бул күйөөм башка. Деп мындай бир күйөөм башка адам турбайбы деп мындай, бул менин күйөөм деп мындай ачылыш керек да. Бала күнүбүзгө проработка жасаганда ачылабыз кыздар. Мунун бардыгы менин практикамдан жана өзүмдөн өткөн, жеке өзүмдөн өткөн. Ички жан дүйнөм кысылып кетти, демек сиздин денеңизде көп блок бар. Ойду контролдоо үчүн биринчи ичибизде кимге таарындык, кимден төмөн сезиндик, ошолорду иреттешибиз керек. Анан бала менен мамиледе кыздар, сен балаңды урушуп, кууруп, уктатсаң да уктабайсыңбы, телефон чукуп жата бересиң, эртең көзүң агып калат, эртең очки тагып каласың, көзүң көрбөй калат, ошондо мага айтпа сен деген сөздөр менен эмес. YouTube өчүп калды го. Ошондой сөздөр менен эмес. Так. Деп эмес. Баягы тилибизден баал тамызып уктатсак болот да. Жаным, уктайсыңбы кызым? Укта жаным, телефон көрө берсең сен чарчап каласың. Укта кызым деп маңдайынан сылап уктатсаңыз болот. Телефонуңду мага бер, сен өзүң чыга албай атасың. Мен телефонуңа кирбейм, блокко салып койсоң, мен сага эртең менен берем десеңиз болот. Сөзүңүзгө туруңуз да. Анан кечинде, ошо кечинде уктаганда, эртең менен турганда да жаным, алтыным деп мындай жакшы сөз менен ойготсоңуз болот. Так. Анан кыздар, атабызды жаман көргөндө, апабызды жаман көргөндө, ал сен өзүңдүн ордуңда дагы жоксуң. Алар кандай болсо дагы сен кабыл алышың керек ата-энеңди. Ал сенин атаң, ал сенин апаң. Биринчи ичибиздегини кабыл алышыбыз керек. Балаң менен мамиледе деп атам го. Салыштырба. Салыштырсаң балаң өспөйт. Балам өспөсүн десең салыштыр. Балам бактысыз болсун десең, кыйкырып үн тонуңду көзөмөлдөбөй сүйлөй бер. Себеби дегенде аялдын эмоциясы, апанын эмоциясы абдан маанилүү. Бала, турбайсыңбы? Кыз, дей берсең, ал балаң мындай селт этип өмүр өтүп кетет да, кийин мындай спокойный боло албайт да. Мындай душасында бир селт эткен сезимдер жүрө берет. Анан кыздар, эң маанилүүсү атасын жамандабоо керек. Азыр мен ушул эки нерсе жөнүндө айтып кетейин, андан кийин разборду баштасак, разборду баштайбыз андан кийин. Мейлим, YouTube'га кире албай калдык банда, Эмне айтасыз? YouTube'га кире албай калдык. YouTube'дан чыгып кеттик го. YouTube'га түз эфир өтүп аткан да. YouTube'га кире албай калдым. Эмне үчүн калдың тез түз эфир? Да, ошол башынан кошуу керек да. Ачтырып келдиңби, берчи? Ачыкпы?
Жоқ, ойын тақып әкелді. Ошо блоктон чыгартып берчи. Так, кыздар, мындай да. Муну мен дайыма айта берем, кээде айтып жүрүп чарчап кетем. Бул атаңыздын каны болду, бул апаңыз экөө табышты, экөө табышып, анан сиз төрөлдүңүз да. Экөө жок болсо, сиз бул жашоого келмек эмессиз, сиздин балдарыңыз да болмок эмес да. Биз 50% атадан, 50% ападан турабыз да. Түз эфир болуп аткан турбайбы? Түз эфир болуп аткан турбайбы, кыздар? Бул жак не болуп калган? Дагы баштан түз эфирге кетип кетейинчи азыр. Азыр кыздар, азыр. Могу кайрадан түз эфирге кирейинчи, аларда уккусу келип атты го. Эгоист болбойлу, кыздар. Аялдын тилиндеги бал, бал менен у. Бал, азыр кыздар, азыр. Бал менен у. Кыскартып жазып койдум эми. Аны дагы не кыскартып жазып коет деп критикалап жүрбөңүздөр. Мен кантип кирет экен, Мен ушу YouTube'га киргенди жакшы билбейт экенмин да. YouTube'га кире албай койдум. Так, YouTube'да түз эфирдеменби? Жок, YouTube'дан чыгып кеттим окшойт, YouTube'да көрүнүп атамбы же? Так, давайте, кыздар. YouTube'га кире албай койдум. Азыр мүмкүн көрөйүнчү. Азыр кыздар, ушул боюнча айтып берейин дегем да мугу. YouTube'дагылар да көргүсү келди да, YouTube'га кошуп алайынчы. YouTube загрузка болуп атабы, мүмкүн загрузка болуунан кирет окшойт анда, YouTube'дагылар кайра бул жака кирдиңиздерби? YouTube'да катып калдыңыз, көрүнбөй калдыңыз дейт. Давайте, кыздар, YouTube'дагылар бул жака кириппиз го, анда ушул жактан эле көрө береличи. Негедир билбейм, YouTube'дан чыгып кеттик да. Мына да 50% атадан, 50% ападан турабыз деп атпайбызбы? Эгерде сиз атаңызды кабыл албасаңыз, сиз өзүңүздү кабыл албайсыз да, жашоодо атаңызды кабыл албасаңыз, атам мындай, атам тигиндей десеңиз, сиздин мойжак атаңызды кабыл албайсыз да, жүрөгүңүз пустота да, пустой да. Ошол пустойду, пустотаны сиз машина, акча, үй, башка нерсе менен, алтын, ушундай нерселер менен толтургуңуз келе берет. Эгер апаңыз менен дагы мамиле дурус болбосо, анда ошол сизде ошол аябай чоң пустота боло берет да, өмүрдөн ошентип өтүп кете беребиз. Анан могу бала менен мамиледе тилдин маанилүүлүгү дегенде атасын жамандабашыбыз керек. Неге атасын жамандабашыбыз керек? Азыр мен ушуну түшүндүрүп айтып берейин. Мындай, бул сиз, бул балаңыз, кызыңыз, балаңыз, бул күйөөңүз да. Эгерде сиз атаң мындай, атаң ушундай дей берсеңиз, сиз баланын жан дүйнөсү апага байланыштуу да. Апа баланын ички ааламы, ата сырткы ааламы, сырткы ааламга ата менен баланын мамилесинин орду чоң да. Сиз мына балаңызга атаң ойлонбойт, атаң көчөдө жакшы, үйдө мындай, атаң иче берет, атаң ушундай, кечке эле атаң баягы эле атаңда десек, сизге ишенет бала. Анткени баланын авторитети сизсиз. Бала атасын караганда сиздин взглядыңыз менен карайт. Анткени баланын жан дүйнөсүндө атага деген көз караш дал сиздин оюңуздай. Бала атасын караганда сиздикиндей взгляд менен карайт дагы, ата баласын көргөндө, ата баласын көргөндө сизди көрөт. Бала менен дагы келише албай, балдар кабыл албай, балдары менен жакшы сүйлөшпөй,
мындай өзү менен өзү болуп, көп аялдар бар, макул мен жаман болсом неге балдары менен ачылбайт, мен жаман болсом балдарычы дегендер бар да. Ошол мен ушуну түшүндүрүп айтайын дедим. Эркекти бала кармабайт. Төрөп бербесе да эркекти бала кармабайт. Эркек менен мамиледе ошол аялдын орду чоң. Аял үй бүлөдө ошол гармониялуу отношенияны кура алат. Гармонияны аял кура алат үйгө. Так, кыздар. Ошол эми аябай мында сабактарга кирип кеттик, кыздар. Изменада башка нерседе көп нерсе айткым келди эле. Телефондон таап алган смстер жөнүндө айткым келди эле. Аларга жетишпей калдык. Кана ким келет экен бизге разборго эми? Разбор жөнүндө. Разборго ким келе турган болду эле? Кыздар, алтындар, биздин командада кыздар, жазып коюңуздарчы могу номерге. Кантип байланышабыз эми разборго келе турган аялдын номерин мен сиздерден кантип алам? Мага келбеген экен де, кантип кылыктанса болот дейт. Ошол ичибиздеги маленькая яны оңдошубуз керек. Маленькая яны көтөрүш керек. Жаным, жаным, алтыным деп. Разборго ким келет экен? Разборго келе турган аял ким эле? Бизге ошол келем деген аял бар экен эле. Азыр эми сиздерди айтсам, азыр мен деп чыгасыздар. Азыр мен башка номерден жазып атам да Канкайымгачы. Канкайым, ким бар кыздар? Канкайым менин. Канкайымдын номери бар экен бул жерде. Биздин сатуу бөлүмүнүн башчысыныкы бар экен. Кыздар, курс боюнча айтсам, курс боюнча айта турган болсом, курс эртең 16-октябрда башталат. Онлайн форматта дагы бар бизде, офлайн форматтар дагы бар. Онлайнда психологияда көбүрөөк, интим гимнастикада көп. Айым сыры курсу деп бекеринен айтылган эмес. Алло, кандайсыз? Ассаламу алейкум. Мага жана разборго келе турган номерди ушуга берип коесузбу, пожалуйста? Макул. Азыр разбор жасайбыз. Сиздерге да бир инсайттар болсун. Курстар боюнча айтып атам, офлайн форматта ооба интим гимнастика и психология мен монтип көп нерсе сүйлөп бере берем. Офлайнгадан келип үй бүлөсү менен мамилесин бекемдегендер аябай көп. Анан консультация боюнча сурасаңыздар, консультация дайыма 2 айга толук болот. Ар бир айдын башында набор ачылат. Мисалы мына өзү август өзү толо, август өзү толо. Бирок августтун башында сентябрга набор ачылып, улам баягы 2 айга толо болот да. Так, кыздар, курс боюнча дагы бир жолу айта кетейинчи. Мурда катышкандарга скидка бар, ооба. Про тарифине катышкандарга скидка бар, жана офлайнга катышкандарга да скидка бар. Офлайн формат 5500 сом, анан кайра катышса скидка бар. Онлайн форматыбыз 2190 сом про тарифи, кайра катышкандарга ооба скидка бар 500 сом. И интенсив тарифи 990 сом. Болгон ушул акчага, чөнтөгүңүздөргө ылайыктуу акчага сиздер миллиондук билимдерди аласыздар. Мен бетим калың эмес, мындай уят сыйыты бар эле аялмын. Мен эртең сиздердин алдыңызда кана бул, мен эч нерсе албадым дегендей баягы бир сөздөрүңүздөрдү мен уккум келбейт эми, тоба кылдым, мен Кудай сактасын. Эми көп аялдар келет, бул жерде акчага баалаганга мүмкүн эмес болгон сабактар бар экен деп ыраазы болгон аялдар абдан көп. Келиңиздер курска, кыз да болгула, аял эркек мамилесин үйрөнгүлө. Адрес дейт, адрес филармониянын артында Максимум деген бизнес центр бар, ошонун 5-этажы, 506 кабинет.
могу. Бул көп нерсе бар кыздар. Интенсив кандай курс дейт. Мындай кыласыздар. Директке жазсаңыздар, мени группага кошуп кой деп жазыңыздар, же курс боюнча маалымат деңиздер, же номер калтырып койсоңуздар, кыздар сиздерге маалымат беришет. Азыр мен сиздерге айтайын десем, программа аябай көп. Оргазм сабагы, аялдын 4 сыпаты, белек алуу техникасы, чексиз махаббат сабагы бар, ата энени кабыл алуу проработкалары бар. Көп баягы программа камтылган. Интим гимнастика бар, курсакты киргизе турган көнүгүүлөр бар, кындык кызгала турган, жел чыгуудан арылта турган, заара кармай албоодон арылта турган, көптөгөн баягы интим гимнастиканын техникалары бар. Көкүрөктүн формасын калыбына келтирүүчү көнүгүүлөр бар. Көп аялдар баягы көкүрөгү салбырап кеткен же формасы бузулуп калган, бири чоң, бири кичине болуп калган аялдар көкүрөгүнүн формасын калыбына келтирип атат. Сиздин курсуңузда акча ченей албайт экенсиң, кыздар курска катышкыла дейт. Туура айтасыз, рахмат Айсулуу айым. Акчага ченөөгө мүмкүн эмес да, даже бир эле сабак сизге бир өмүргө, бир эле даже бир кичинекей алган инсайтыңыз бир өмүргө татышы мүмкүн. Бизде онлайн дагы бар, офлайн дагы бар. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Жакшы, рахмат. Азыр разбор деген бул жеке кабыл алуу, жеке терапия эмес, бул сиздерге дагы бир инсайттар болуу керек, суроо жооп болот, мындайча айтканда. Эмнеге андай болуп атат, маселе эмнеден чыкты, кандай ошол маселебизди чечсек болот, ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Эми бул жакта аялдар угуп атат сизди. Мен сиздин атыңызды айтпай эле коеюн, Азыр биз разборго чыктык башка аял менен. Так. Сизди көрүп турганыма кубанычтамын. Мен да кубанычтамын. Кандай запрос менен келдиңиз? Азыркы учурда сизди эмне түйшөлтөт? Мындай караганда баягы эле ошол жолдошум экөөбүз кечээ күнү кичине айтышып экөөбүз урушуп кеттик. Анан ошого ажырашканга чейин бардык. Азыр биргесиздерби? Не дейсиз? Азыр биргесиздерби? Азыр биргебиз. Как раз бүгүн ошол кечээ күнү ошол ЗАГСты кырктырабыз деп бүгүн заявление жазалып деп атканбыз. Анан жолдошум бүгүн жумуштары чыгып калып, бул дагы бир Алланын жардамы болду окшойт. Анан сизге бир жүрөгүм эме болду да. Ошо сизден бир эме сурайын депчи, кандай кылсам болот деп. Жашаганыбызга 4 жыл болду. Бул экинчи турмушум. Жолдошумдун 4 баласы бар, кичинекей баласын 3 жаштан баштап карап атам, азыр 1-чи класс. Мындай ортодо азыр кызыбыз бар, 3 жашта. Анан элхамдулиллах, мен өзү негизи ошо 4 жыл мурун тырмак менен жүрчүм, кирпик менен жүрчүм. Эми Алланын баягы кудурети экен, 5 убак намазга жыгылып койду, хиджаб кийгизип койду. Бирок ошону деле мына дагы деле 4 жылдан бери эле көрбөйт да жолдошум. Дайыма эле мындай издеваться этет, сен шайтансың, сен рекетсиң дейт. Не болуп рекет болдуңуз? Не болуп рекет болдуңуз? Мен барганда тонуңду сен дайым дейт, бийик кыласың дейт, балдарга кыйкырасың дейт, туура эмес тарбия бересиң дейт. Көбүнчө баласын айынан көп урушабыз. Кыздар, мындай да, бул разборда. Ошондуктан мен тез-тез оюңузду бир аз бөлүп коюшум мүмкүн. Бул жерде мен сиздин ар бир сөзүңүзгө карап бир нерсе айтып калуум керек да. Бул өзүңүзгө да керек. Эми ал жеке консультацияда мен только аялдар тугамын биринчи келгенде. Бул жерде түз эфирден разбор бул башкачараак да. Мындай айтам, аялдар, мен дайыма сиздер тараптамын. Кандай болсо дагы, эмне кылса дагы мен аялдар бактылуу болушун каалаймын. Сизден мен эмнени көрдүм? Негизи сиз менен күйөөңүз тил табышып жашап кетсе деле болмок да. Күйөөңүздүн да бир травмалары бар болушу мүмкүн да. Сиз анчалык жаман аял эмессиз да. Бирок сиз күйөөңүз менен үй бүлөңүздү бирге сактап калгыңыз келип атат да.
ооба. Үй бүлөгүңүздү бирге сактап калгыңыз келсе, сиз эске ала турган нерселер дагы бар. Сиздин балалык кезиңизге байланыштуу нерселер бар. Атаңыз менен дагы бар, апаңыз менен дагы бар. Мүмкүн аябай жакшы десеңиз дагы мындай эмоционалдык байланыш болбой калганда, экөө бир урушуп талашкан күндөрүн байкабадыңыз беле? Байкагам. Ошол биздин бала күнүбүз азыркы күнүбүзгө мындай отражение боло берет да. И күйөөңүздө дагы мындай нерселер бар да. Туурабы? Күйөөңүз апасы менен кандай, атасы менен кандай? Күйөөм апасы менен аябай жакшы. Кайнатам каза болуп калды. Азыр кайненем кичине ооруйт. Ооруп эме, бирок жакшы, аябай жакшы. Негизи мындай жолдошум аз сүйлөйт. Мындай өтө аз сүйлөйт да, мен көп сүйлөйм чынын айткандачы. Баягы мен өзү негизи 12 жылдан кийин турмушка чыктым. Үй бүлөдө канчанчы баласыз? Мен 4-чү кызмын. Биз 6 кызбыз, 4-чү кызмын. Неге көп сүйлөгөнүңүздү билесизби? Мен өзү негизи эркек сыпат болуп калган, 12 жылдан бери күйөөсү жок жашап деп ойлойм да, эркектен болуп. Внимание каалайсыз. Внимание каалайсыз. Көп сүйлөгөн, мен эми мындай да, мен ар бир аял келсе эле көп сүйлөйм десе эле, сен внимание каалайсың дебейм да. Сиздики курсактан алган травмаларыңыз көрүнүп атат да. Адам эмоциялары, мимикалары, мурундун, оозунун кыймылдары, отурушу, көзүнүн дөгү баягы энергиясы менен адам ичиндегисин айтып турат да. Мен сизден ошону байкап турат элем. Сиз айттыңыз, азыр мен көп сүйлөйм дедиңиз. Сизде курсактан травма бар. Как раз азыр өзүңүз айтып өттүңүз, мына үйдө 6 кызбыз, 6 кыздын 4-чүсүмүн дедиңиз. Анча травмаларыңызды ачып койсом даярсызбы? Кабыл алууга? Кайдан да бардым эле, кайдан да разборго келдим деп өзүңүздү жемелебейсиз. Чечимин табууга аракет кыласыз. Бирок осознанный эле аял экенсиз го, айта берейин, мындай да, сиздин уул болушуңузду каалаган ата-энеңиз, себеби дегенде бизде кыргыздарда биринчиси эле уул болсун дей берген, экинчисинде эле уул болсун дей берген. Эми сиз 4-чү кыз болдуңуз да үйдө, Ооба. 3 кыздан кийин 4-чүсүн биздин кыргыздар сөзсүз уул күткөн да. Дайыма кыз уже чоңойду, кыз болуп жетилди могу жактан. Сизди уул болуп калса экен дедиңиз, сиз өзүңүздү чыдап өмүр сүрүп атасыз да. Мен кызмын деп чыдап чоңойду, 9 ай болду. И кийин бул мындай балдар чыдап өмүр сүргөндү үйрөнөт. Бул не будь собой деген травма, негизи ал адам өзүндө жок, ал башкаларга кетип калат жашоосунда. Внимание издейт башкалардан, көп сүйлөп внимание издейт, спасатель болуп внимание издейт. Күйөөңүздүн баласын, сиз биринчи баштаганда күйөөмдүн баласын бактым дедиңиз, сиз аны мындай Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылганда башкачараак болмок да. Мындай жакшы болуңуз келип, мойнуңузга алыңыз. Жакшы болуңуз келип, күйөөңүздөн жакшы сөз уккуңуз келип, жакшы келин болгуңуз келип бактыңыз да. Ооба, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн кылсаңыз кылган чыгарсыз, бирок көбүрөөк сиз адамдардын ыраазычылыгына кетип калдыңыз да. Себеби дегенде бул мойнуңузга албасаңыз да бул чындык. Себеби биздин адамдардын ошол турган турпатыбыз дагы биздин буга чейинки баарын айтып берет да кыздар. Эми бүттү, аны бактыңыз, кандай болсо дагы бактыңыз, эгерде бакканыңызга нааразы болсоңуз дагы бактыңыз да. Эми бекер бакты, мен ал үчүн кылдым десеңиз да бактыңыз. Сизди кол бутуңуздан байлап сабап эч ким сизди бактырган жок да. Багасың дей турган болсо баккыңыз келбесе, жок, мен багууга даяр эмесмин деп айтсаңыз болмок да, мисалы. Бүттү, ал нерсени сиз жабышыңыз керек да. Бала менен мамилеңиз кандай? Бала менен мамилебиз эми азыр жакшы болуп калды. Кыргызстандан келгенде аябай эме болчу. Тил укпай, башкача тарбиясы дайым ушул бала үчүн көп урушат. Мисалы, айтсам жакпайт болчу жолдошума, сен тон менен сүйлөп атасың, сен мынтип атасың деп, мен баягы энекем тамакты туура же, шапылдабай же, мындай же десең, экөөбүз аябай көп урушуп, аябай көп эме кылдык, бирок мен карасаңыз, мен сиздин атыңызды билбейм дейм. Көпчүлүктүн көзүнчө атыңызды деле элге айтпай эле коеюн, Сиз мындай үн тонуңузду чындап эле биз кээде үн тонубуз менен маани бербейбиз да. Өзү үн тон көп нерсени чечип коет аял эркек мамилесинде. Сиздин апаңыз дагы сизге ошондой бир үн тон менен сүйлөгөн чыгар мүмкүн. Сүйлөгөн. Ошол балалык кезибизди кабыл алышыбыз керек да. Биз билбейбиз да, адамдар кээ бир эркектер деле орой сүйлөп салат, билбейт өзү. Анткени анын атасы ошондой сүйлөгөн. Кээ бир аялдар мындай диктатор болуп сүйлөйт, ал ошондой тарбия алган да, өзү билбей калат. Сизде да ошол нерсе бар. И аны күйөөңүз кабыл албай атканын билбейм эми. Күйөөңүз жөнүндө дагы күйөөңүзгө дагы мүмкүн ошол бир нерсе жетпей аткан чыгар. Сизден издеген нерсеси бар чыгар. Бирок биз мойнубузга ала турган нерсе бул.
Күйөөңүздө дагы бир кыйынчылык бар, ооба, сепарация болбой калган. Эгер сепарация болгондо сизди отургузуп, чоң адамдай кылып, жаным, мен сени жакшы көрөм, сен жакшы болууга тырышасың, бирок балага баягы орой сүйлөгөнүңдө мындай бийик сүйлөп койгонду сен өзүң байкабай калып атасың деп айтат эле да. Ал дагы сизге аны критика менен айтып атат. Критика менен. Эгерде сен милдеттүүсүң, сен карашың керек деп, анан эми алго мейли, просто баягы уже өзгөрдү, бул аябай өзгөрдү. Анан мен кучактап эркелеп, монтип кылыктанып эркелеп жанына келсем эле, бирок билинет да, сразу уже сезем, билинетпей калгандай эле. Анан эртеси мен караңызчы, сиз могу взглядыңыз менен, мо салмак менен сиз эркелеп эле коюңузчу. Азыр биринчи өзүңүздү иреттеңизчи. Тишпеңизчи, болду. Күйөөдөн кет, бүгүнчө мындай күйөөдөн кет эмес. Бүгүнчө күйөөңүздө эмес, өзүңүздө болушуңуз керек да. Ооба, кетип кала эмес, жасасаңыз жашай бериңиз ошол жерде. Бирок сырткы келбетти иреттеш керек. Мо акча салмак сиздики подсознанияга байланыштуу. Сиздики тамакты көп жеп алуудан эмес, шишик, туура эмес тамактануу, туура эмес суу ичүү. Завтрак кылбайсызбы? Завтрак кылам. Сууну кандай ичесиз? Сууну аз ичем. Мен сууну ичкенде прямо отек боло берет да. Эмнеден коркосуз? Эмнеден коркосуз? Сууну бирок ичсем эле монда отек боло берет да, шиши берем. Эмне акча жоготуп алуудан коркосузбу? Эмнеден коркосуз? Эмнени жоготуп алуудан коркосуз? Жок, эч нерседен коркпойм. Бир страх бар. Күйөөңүздү жоготуп алуудан коркуп атасыз азыр. Андан коркпойм. Мен уже бүгүн чечип кетемин деп, уже чечип эме кылдым, бирок ортодо кызымды ойлоп, анан ошол баягы сөзү кучактаган мен эмнеге андай кыласыз десем, мага жооп берди. Сен мага кучактаганыңда мен сенден жиркенем деп. Ошону уккандан кийин уже жашагым келбей калды да. Уже ошол жүрөгүмө эме болду. Мен канча аракет кылдым, бардыгын. Адам жашагысы келбей калганда ыйлап сыктап жашагысы келбей калбайт. Мойнуңузга алсаңызчы. Адам жашагысы келбей калса, просто мен жашагым келбей калды, мындай эме бирге тура албай калат окшойбуз дейт да. Ал ыйлап сыктап жашагысы келбей калган, ал жашагысы келбегенге жатпайт ал. Сизге да эске ала турган нерселер бар. Ушул номерге негизичи кыздар, күйөөңүздүн сүрөтүн жөнөтө аласызбы ушул номерге? WhatsAppка. Тойдо түшкөн, кооз түшкөн эмес, кандай болсо дагы. Сиз номерин сүрөтүн жөнөтүп туруңуз, мен бул жакта кыздардын бир-эки суроолоруна жооп берейин. Эски разрывым бар, тиктирсе болот. Гинекологко барыңыз, эми кааласаңыз тиктириңиз. Тиктир десе. Так. Жөнөттүңүзбү? Жок, жок жөнөттүм. Эмоция керек. Сиз эмоция менен иштешиңиз керек. Эмоция кана, эмоция. Сизде бир страх бар, неден коркосуз? Ошол бала кезиңизде сизден чоң канча жаш? Чоңу 74-жылда. Сүрөтүн жөнөттүңүзбү? Азыр мен могу жака жазып коеюнчу, курс боюнча маалымат үчүн. Директке G0. Жөнөтө албайм, кантип жөнөтө алам? Эми жөнөтсөңүз мүмкүн ага керек нерсени табат белек дейм да. Азыр сиздин номериңизди мен сохранение кылып турам, бул же менеджерге жөнөтүп койсом болобу? Жок, менеджерге жөнөтсөңүз мага жөнөтө алар бекен. Макул, менеджерге жөнөтсөңүз, ал мен азыр кайсы номерден байланышып атканын билбейт да. Азыр жөнөтүп койдум. Кыздар, биздин курс каймак, май, интим гимнастика да бар, психология да бар, проработка да бар, төшөктөгү ортоял техникасы да бар, дене кызытуучу көнүгүүлөр, жамбаш булчуңдарын чыңай турган көнүгүүлөр бар, разборлор бар, каймак, май да. Бул сонун курста, бул ким келсе утат, ким келбесе ал кийин келет, анан ошондо эле мен мурда эле келсем болмок экен деп айтат да.
Мен Гүлді аябай жакшы көрөм. Менин командамда кыздардан белекке келген. Эмоцияны туура башкарууну үйрөнөсүздөр, бала чакаңыздарга мээримдүү эне болуп каласыздар, 18+ смстерди жазасыздар. Кыздар чуда. Жашоо, туура жашоонун кызыгы. Сиз канча жаштасыз? 43-тамын. Сизден чоңу канча жашта? 74-жылкы. Так, ошондо канча жаш болуп калат? 6 жаш. Сиз апаңыздын боюндагы кезде апаңыз өзүн кандай алып жүрдү экен? Ата-энеңиздин мамилеси кандай болду экен? Азыр апам каза болуп калган, атам азыр экинчи аялы бар, андан 5 эркеги бар. Биз 6 кызбыз, атаман 5 эркеги бар. 5 эркек бар да, экинчи аялы. Каза болду? Апам 67 жашында каза болду. Апаңыз 67 жашында каза болду. Андан кийин атаңыз 5 эркектүү болуп калдыбы? Жок, ага чейин биз ошо кичинекей кезибизде эле экөө уже үйлөнүп, ошондо эле жашачу экен. Ошол эме чоң энемдин үйүнө алып барып, ошентип эле жашап, нике кыйдырып, андан 5 эркеги бар, биз 6 кызбыз. Анан ошондо бизге келип, ал жака барып, ошентип азыр эми балдары почти биз менен эле тең да, байрагындачы. Катташ барбы балдары менен? Балдары менен, улуу баласы менен катташыбыз бар. Анан атабыз менен ошо апам каза болгондо апам айтат эле дайым, атаңар жакшы киши, катташкыла деп, бирок сүйлөшсөк, аябай эле эме кылат да, силер биз мени карабайсыңар, силер чалбайсыңар, силер мынтесиңер деп аябай грубо тийип сүйлөп коет. Анан кайра чалгыбыз келбей калат бардыгыбызчы. Азыр ошо атам бар. Мен сизден бир страхтар бар, сиздин могу. Сиздики шишик могу. Сиздики подсознанияга байланыштуу шишиктериңиз, почкага байланыштуу да. Мен 2 күндөн бери ыйлаганга ушинтип шишип кеттим окшойт. 2 күндөн. Почкага байланыштуу. Көбүнчө страхтар болгондо могу почкада проблема болот экенде, эми ар кимде ар түрдүү кыздар. Могу кыздар кызылды күйгүзүп алып эле таарынып, ажырашам дей бербей. Ажыраша берем, мен көңүлүм калды минткенине дебестен. Ажырашуу эле оңойбу? Эмне ажырашсаңыз эртең эркек каалабайсызбы? Кучакташкыңыз келбейби? Жытташкыңыз келбейби? Эртең кандай эркекке тиесиз? Ушул абал менен дагы ушундай эркекке тиесиз. Энергия менен бу энергияны көтөрүш керек сизге. Энергияны көтөрүү үчүн биринчи салмактан арылышыңыз керек. Ашыкча салмак эстрогенди эритип жиберет. Ашыкча салмак болгондо эстроген эрип кетет деп атабыз, Эстроген эрип кетсе аялда энергия жок болот. Өзүңүздү зордоп, күчтөп эртең менен эрте туруңуз, камчылаңыз. Көп аялдар бул сырткы келбетти карабайбыз биз. Карагыла сырткы келбетиңерди. Өзүбүз көмөчтөй болуп себирип кетебиз. Мен катуу айтсам айтам. Мен сизди бактылуу болушуңузду каалаймын. Өзгөрүшүңүздү каалаймын. Мен ошол разбордон кийин мен мындай болуп өзгөрдүм дегениңизди каалайм. Көп аялдар бар, разборго келгендер, мен бөлүшпөсөм болбойт, мен жарылайын деп калдым. Мен монтип өзгөрүп кеттим, мен үчүн жашоо кызык болуп калды деп сүрөттөрүн жөнөтүшкөндөр бар. Мен мондай болуп өзгөрдүм дегендерди угуп мен курсант болом го. Кесиптерин алмаштыргандар бар, күйөөсү менен сонун болуп жарашып калгандар бар. Интим гимнастика и психология сонун мощный результат болот. Кыздар, сизге келе турган болсок, биринчи сизге кана дептер ручка жазбайсызбы, жөн эле угуп отура бербей. 43-кө келдиңиз, өзүңүздү өстүргөнчө дагы убакыт келет. Эртең 50-ге чыкканга 50-ге чыгасыз, эртең кимди макул жалгыз бой жүрөсүз, бирок жашагыңыз келет. Эртең 50-ге чыгасыз, кимди мени кылып койчу деп барасыз. Кимди давай мен менен жатып койчу деп кимге барасыз? Керек эркек сизге. Ажырашып кетүү оппоңо мен ажырашпагыла деп да айтпайм. Ажырашсаңар да өзүңөр билесиңер, жарашсаңар да өзүңөр билесиңер. Тагдырыңарды мен чечпейм, тагдырыңарды силер өзүңөр чечесиңер. Бирок биринчи өзүбүздүн минустарыбыздын үстүнөн иштейли. Биз да идеалдуу эмеспиз, бирок каталарыбыз бар. Ошол каталардын үстүнөн иштесек болот. Могу туура тамактаныңыз, срочно туура тамактануу марафонуна отуруңуз. Ар түрдүү эркектер бар, аялды сабап, уруп, мындай пайдаланган эркектер бар да. Керек